Мына 2 ай болды. Тура 2 ай болды. Эми мындай да, ал проект болсо сразу эле 1 күнүн ичинде жасалып калбайт, 1 жуманын ичинде жасалбайт да. Мына өткөндө Аким өзү көрдү. Депутат, жогорку кеңештин депутаты келди. Садыгыбыздын проекти бар жогу бар. Баштаймын деді. Бияктан кичине жүгүргөн адам керек да. Анан мына жолдо келе айтып. Эми азыр бияктан сиз жана берген сурооңузга жооп алып алалы. Поливной боюнча парк болуп калды дейт. Эмне болот бул? Эмне поливной кайсы эмне болду деп бул? Iya, kim жооп берет? Iya, kim? Жок, силердин сууңар бартын шагыл төп турушат бартын парк. Центрде. Көм салдыбы бар жок. Эмне болгон парк эле? Жалоаттагы аттракционда да келип туруп койду. Центрде. Сулакта сонун алдыга. Бул жерден бир барып сууга оңорго элге жетет турган. Көм салдырган жастын собственностьке берүү. Эмне тиги андай мамлекеттин немелерин именно стратегический объекттерин баарын берип саласың да? Сиз азыр ошону карап чыгыңызчы, тиякта. А быйыл болсо экинчи каналды тазалап беришти полностью. Ачып туруп кайрадан. А жол боюнча ДУ эч качан МЧСке түрткүлөгөн эмес, ал постоянный ДУнун жол боюнча болгон үчүн дайыма тейленип келет бул жол. Жок, тейлөө боюнча Былайча айтканда, Жок, азыр биз жолго өтүп кеттикпи? Жок, жолго эмес. Мен биринчи тетиги менен айтып атам. Суун тамагы. Иә. барып көрүп, тактап маалымат. Мына азыр бул чогуш бүткөндөн кийин азыр барасыңар да. Барып туруп ошол боюнча маалыматты бересиңер мага. Хорошо, тияктан тиешине бул экенин да чогуу алып аласың. Анда кийинки жолго өтөлүк. Жок, жолго эмес, немеге? Жашыл мурас боюнча дейт. Жашыл мурас боюнча эмне болот, Аким Дамир Садырович? Эмне себептен бул 4 жылдан бери эме жашыл мурасты өткөзүп алабыз да? Бул боюнча биз Карадариядан маалыматын болдук. Калган бизге түшкөн документтер кыскадыр трансформация. Ошону алып бериңиздер да, же Айбек ба, сизде бар маалымат? Бердиңерби? Качан карайсың? Эмнеге бүгүнкү чейин мына 4 жылдан бери өтүп да 4 жылдан бери эмне карап айтасың? 4 жылдан бери эмиттүү документтер. Эмнеге 1 жыл ошо карайсыңар негизги? Урматтуу мына катышуучулар, бүгүнкү чейин катышуу. Ошол жана биз бактарыбызды экпей, ошол себептен селдин бартын жүрүп атат да. Бактарды ээп койсок биз жана алай эчиктекебиздин баарын коюп атабыз малдын баарын. Кайра жеп салып атат да, ошо менен селдин баарын каптап атат да. Ошол себептен мына жашыл мурас деп аткан боюнча буга жакшы мындай көңүл буруп туруп жасашыңар керек да. Качан бүтөт бул неме жашыл мурастар? Канча срок берейин? Качан бүтөт? Качан бүтөт? Чо, район комиссияны качан чогултасың? Район комиссияны качан чогултасың? Уже жалпы ошо карап турган документтер бар, комиссия Жашыл мурас бүтөсүң. Сузак, неме, сизди берип бүттүңүз го сурооңуз, азыр бияктан жоопторун алып берелик деп. Сузак боюнча мына 4, 5, 6 скважина дейт, запас бар дейт. Эмне себептен бул нефть газдарын алып атасың, ким? Суу боюнча. Газбы. Эми ал Кыргыз нефтегазда болсо айтып атат, азыр мына Кыргыз нефтегазда запастар азайып атат дейт негизи эле. Ал газ боюнча азыр дагы маалымат Кыргыз нефтегаздын кызматы келген жок да, туурабы? Чакырган жоксуз, же чакырып келдиби? Салып да ошол жакта белгиле, хорошо? Ушу маселесин жооп берем. Жол боюнча канат тиги МЧС менен тигиме? Жол боюнча булар жана аскан айтып атышат жүрүштө. Эгерде ал жерде вызрыв кылып жардыра турган болсо, андан да кооптуу болуп калат. Бул жерге ошол жана депутат келгенде, Масабиров келгенде, жол курмайы боюнча чечим кабыл алынып, ошол жана айтылып аткан ошол болуп атат да. рұқсат берсеңіз, Тілекарманович, ал жерде жалпы 3 километрге жақын қауіпту, анан қауіптілік өтө жоғары. Биздин мониторинг департаменти тарабынан буларга кортунду бергенбиз, қауіптілік жою боюнча. Бирок депутат өзү да көргөн, ал жерде объем иш өтө көп. Анан эки вариант караганбыз, гипсокартонго кирген жол тараптан бир жол бар экен, альтернативный жаңы байланыстын жанынан түшкөн.
ошол жак менен и болбосо ылдыйынан дагы кошумча альтернатив жол салуу боюнча азыр милиция ушул боюнча иш алып барып атат. Эмне болот асыра боюнча? Альтернативный жол жогорку азыр кайтып аткан жолду эски жолу кара дарактан. Бирок өтө кооптуу ал. Себеби билип алып Түшүндүк мелим. Ал кооптуу экен. Ылдый жактан сайдын иши менен жол салуу каралган. Ал ошол боюнча иш эмеге биз задание бергенбиз жогору жакта. Карап чыгып бизге жолун белгиле деп письмо бергенбиз. Пока ответ келе элек бизге. Ошондо жолун аллада элге түшүндүрүү иштерин баарын жүргүзгүлө да. Хорошо. Хорошо, анда кийинки микрофонго өтөлүк. Assalamu alaikum katılışçıları. Ben Sadakov Kıyalbek Abdülkalıkovich. Men problemim şul Ulutuk fond yerinin çekke bölvergende 2023 yılı, 2022 yılı men arenda kalgan yerlerde polni tartıp durup, anan keyin oşol yerde dağı koşa tartkıla hökümetin nesebine kirgizgile desem, boluptur dep durup, keyinki yıl men Rusya'ya kettim 2023. 23 yılı sırası men ketkenden keyin çekke bölüp salıp durup 5 adamga. Oşol malda kim hökümet bolgan, kim deputat bolgan, kim komitet bolgan, polni oşolunu teriştirip berişiңер suradım da. Şul. Эми урматтуу жыйын катчылары. Мына ошолда мен жана дагы айтып кеткен элем, мен неме мамлекетке эмне кылдым, мен мамлекет мага эмне кылдырды, мен мамлекетке эмне кылдым деп мына. Өзүңөр бияктан депутаттарды шайлайсыңар. Туурабы? Силер ошо шайлап атканда бияктан баарыңар тең тайке жыйын шайлап аласыңар да, анан депутаттарын алып туруп силердин жериңерди тияка бияка берип салат. Азыр келип туруп өлүп кеткен адамга туура келип атат да, мына жүктөп коюшат. Өтүп кеткен адамга жүктөп коюшат да булар баардыгы. Ошол себептен мына депутатты шайлап атканда жана мына жогорку кеңешке тиги шайлоого катышкыла деп атсам, биз болсо болгон барып катышканыбыз 36,6% эле катыштык да. Мына өзүбүзгө коюлган милдеттерди аткарбайбыз да, анан биз болсо талап койгонго кыйынбыз да, деңизчи. Ошол себептен айтпайм, мына ошол Улуттук фонддун жерин чекке бөлгөнгө мүмкүн эмес да, сууга жерде. Мен түшүнүп атам, ошол сиз айтпайсыз, депутаттар алып турам берип салыптыр деп атпайсыз, туурабы? Мына мен сиздин ошо депутаттарыңыз боюнча айтып атам. Өкмөттөр же ошо өкмөттө иштеген состав берген да, сол малдачы. 2023 жылы. 2023 жылдары эмне болду эле Ким Дамир Садырович? Айыл өкмөт. Орун басарым жок. Саламатсыздарбы, Тилек Кудумаевич. Бул жер 22-жылы берилген, жер комиссиясы тактап берген, корутундулар турат, ал жер калыптык конуш болуп турат. Калыптык конуш болгондон кийин берген экен. Мен 23-жылы келгем ишке. Эмне бул кишини күткөн жокмун, эмне себептен карадым? Калыптык конуш болгон эмес, ошол жерде менин абам жашаган 70-жылдары жашаган. Ондон кийин өкмөттүн эсебине өткөн да. Ол жерде 45 соток жерде 3 адам эгетиле, шайлык кылып камер. Билем onu 5 гектар жерде 3 адам эгип жүргөн. Жок, мен дагы мыйзам жайында жооп берем да. Мен дагы текшерип көрдүм. Кантип берген экен десек, калыптык конушту корутунду алып туруп, анан жер комиссиясы карап, токтом чыгара берген экен. Бергенге акча жооп берет, туура? Иә. Бергенге акча жок дейт да. Мен келгиче болгон экен. Андан кийин текшердим да, кантип берген экен депчи. Текшерсем, калыптык конуш деп чыккан экен, ошонун корутундун коюп, жер комиссиясы карап, сунуштап, токтом чыгарып беришкен экен. Дамир Садырович, мында ошо көзөмөлгө жана комиссияны менен текшерип жүрүңүз, кандай көрүп көрөт. Кийинки суроо. Саламатсыңарбы, урматтуу губернатор жана аким. Мен суроом паспорт столдун начальниги. Угулбай да сиздики. Паспорт столдун начальниги Эмил Исмаиловичке. Паспорт столдун начальнигине, жетекчисине. Жеке маселем. Мен аялым Айдарова Мукадас 6 айдан бери паспорт ала албай жүрөт. Турмуш курганыбызга 34 жыл болгон. Бир тамгасынан дейт. Ал тамгасы метрикасында өзбекчөсүнө У болуп туруп үстүнө питишке коюлуп жазылат экен. Мурун паспорт алган, мурунку документ ошол бойдон. Эми ошол деп 6 айдан бери запрос жөнөттү. 17 февралда Өзбекстанга барсак, запросу мынакка жөнөткөн экен, Кыргызстанга. Ошондон бери кабар жок. Барсак ага бар, буга бар. Билбеймен, талон алып келиңде, талон алып келгиче 2 саат убакыт өтөт. Талон именно ошол запрос жөнөткөн балага туура келбейт экен. Анан начальникке жолуккула деди. Начальник бир жумадан бери чогулукта жүрөт. Сон
Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары. Туура Айдарова Мукаддасхан боюнча Жаран Өзбекстан Республикасында туулган. Туулгандыгы тууралуу бөлүгүндө аты жөнү туура эмес жазылгандыгына байланыштуу Минский конвенция менен запрос жөнөткөнбүз Өзбекстанга февраль айында. Каралуу мөөнөтү 6 айга чейин. Убакыт мөөнөтү келелекпи? Мөөнөтү келелек. Ал министрликтер тарабынан бизге чөт түшкөндөн кийин Жаранга жооп беребиз. Хорошо, ошону тактап. Так, кийинки суроо өтөрүк. Siz tigi сурооңузга канааттандырып алдыңызбы? Эмне болдуңуз? Сиздики сурооңуз эмне болду? Жооп алдыңызбы? Иә. Ошол да тиги 6 ай мөөнөтү бар туруп, ошонун убактысында бетет. Келиңиз анда кийинки суроо. Кара Дарянын тургунумун. Ассаламу алейкум, урматтуу жыйындын катышуучулары. Төштө Акмечит айылында жашайм. Бизде ошол жерде 4 километр жер. Фамилиям Миңбаев. 4 километр жер, же грейдер жүрбөй, жолго же асфальт жок. Кайсы жол дейсиз? Төш, 3 көчөдөн Акмечит ата мечитине чейинки жол. Сурооңуз барбы? Мектеп бар, садик бар. Жолго грейдер дагы жүрбөйт, асфальт дагы жок. Кандай кылат? Ошону чечип берсеңер. Хорошо, сурооңуз барбы да? Бар. Айтыңыз сурооңузду. Вет сервиске. Иә. Вет сервиске. Bir uydu 100 сомдон уколдойт. Укол вакцина өкмөткө бекер берилеби же акчага келеби? Хорошо, дагы? Башка суроом жок. Жол боюнча эмне болот? Эмне грейдер жүрбөй атат? Бизге Минтранстын балансындагы жолдорго быйыл асфальт полностью каралган 7 километр. Быйыл жасалып атат. Ал менимче айыл өкмөтүнүн силерге айтып атат окшойт. Жанагы Сейдугунга өткөн каналдын боюндагы жол да бу. Областта суу чарбалыкка карайт. Суу чарба. Эсептен каралат. Бирок силерде немеде? Жалпы жонунан Минтранска карайбы, силерге карайбы, силер общий свод силерде болуш керек да, туурабы? Силердин айыл өкмөттө болгондон кийин. Силер учакка айтып турушуңар керек да, немеден жол чарба, жолуңду тазалап тур, Минтранс жолуңду тазалап тур деп силер айтып турушуңар керекпи? Биздин ал биздин техникалык арык каналы жүрө турган жол. Бул жана ошол арыктын жолу турбайбы? Жана арыктарды тазалай турган. Элге жол болбосо ошол жерде 300дөй түтүн жашайт. Ал эл эмеспи? Башка жол жокпу? Кандай башка жол болот? Ушул жолбу? Анда ушул жолду ким Минтранска жана оперативный управление бересерби? Ошону карап чыккыла да. Ошол жактан тиги Минтранска караткандай болуп, ошол жактан эл немеси 300 түтүн башка жол жок болсо, анан бул жана чарбалык жолдо болсо болбой калат да. Ошол себептен мына силердин балансыңарга алгандай аракет кылда. Ошону дейм Дамир Садырбекович. Ошонусун карап чыккыла да. Бул Минтранска өткөзүп бергенге да. Бул мындайча айтканда каналдын кызыл зонасына кирип калган жол экен да. Аны биз баланска ала албайбыз. Анда башка жол ала да. 300 түтүндө киши бар дейт. Алар кантип катташ керек бири-бири менен? Ал жерде бир жагында айыл бар, бир жагы адыр да. Каналдын четинин нар жагы. Жок, башка жол жок деп атпайбы? Башка жол жок. Анан жол жок болгондо эмне болуш керек анан? Ал биздин баланста эмес, биз ала албайбыз. Мен силерге түшүндүрүп атпаймынбы, ошо алла деп атпаймынбы баланска отуруп берсин деп сүйлөшүп туруп. Хорошо. Так, анан жана мед сервис дедиби, жана же вет сервис дедиби? Вет сервис, эмне себептен тиги уколдор жана ал ким төлөш керек? Силер төлөйбү же ким төлөйт? Ошонусун Булар саламатсыздарбы, урматтуу жыйын катышуучулары. Бул боюнча Кызыл Туу айыл өкмөтүндө эмеге антимонополияга тапшырманы бердиңиз. Бир келишимдүү бааларды карап чыгуу боюнча. Жок, ал баасы болгон менен бияктан суроо айтпай, аны ким төлөйт? Эл өзү төлөйбү же силер төлөйсүңөр деп? Булар төлөп атканды жеке ветеринардык сайып берген акысын гана төлөп атышат. Атак вакциналар бекер. Эмгек акысын гана берип атышат. Алар эч жерден айлык алышпайт. Мамлекет тарабынан камсыздалбайт. Анын өзүнүн тартиби бар, анын өзүнүн тартиби бар. Ошол менен уколдошот. Эми сиз урматтуу
бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Эми бияктан болсо дарын бекер өрүп атса, анан жанагы өзүнүн тарифи бар экен. Ошо немен ветврачтын ветврачтын өзүнүн акысы бар да. Ошол жакта мына тарифтен ашпасын деп ачык монополия талкууланып бергенбиз, ушуну карап чыксын. Андан ошол жана тариф боюнча ал сайганда болсун. Түшүндүңүзбү? Хорошо. Урматтуу жыйын катышуучулары, мына түшүндүрө кетеликчи. Мына биздин светтерибиз болсо кымбаттап атат деп эле айтып атабыз да. Мына жана жогоруда айтып кетти эле, 30 жылдан бери эчтеке жаза албай жүрөт депчи. 30 жылдан бери эчтеке жаза албай жүрүп, биздин ошо светтин жана башкалардын жабдууларын баардыгын эскирди да. Ошол себептен баардыгын уже жана жумуш немесинен тиги неме из строя чыгып, ошо менен бузулуп атышат да. Азыр болсо мына биздин немебиз боюнча тиги улам тарифти көтөргөн сайын жанагындай жабдууларды алмаштырып, мына өзүңүздөр билесиздер, Токтогул кеси мурун 1200 мегаватт эле. Азыр болсо жанагындай ошо биздин акчалар жана көтөрүлгөндүктөн ошонун баардыгын кайра жаңы иреттердин жумуштарын жүргүзүп, ошо менен азыр 240 мегаватт кошулду. Ошол себеп менен азыр 1440 мегаватт болуп калды да. Ошол себептен мына биздики болсо азыр ар бир жерден тарифтесе эле, баарыбыз эле неметебиз, качабыз. Но бирок ошол менен эле тиги жактан мына кайра бекер баардыгын оңдосун деп айтабыз да. Андай болбойт экен да. Мына акчаны биз берген сайын ошо акчанын баардыгын туура пайдаланса, ошондо биздин жашоо шартыбыз баардыгы оңолот экен. Мына бензин боюнча деле айтылып атты эле, жакта мына өзүңүздөр билесиздер, мурун болсо 200-300 километр басылчу эле. Андан кийин мына 600-700 километрден басылып атат. Азыр мына 1,5 километрден басылып атат негизи асфальттар. Басылып аткан себеби, асфальттын басылып аткан себеби жана 1 сом, 1 литрге 1 сом деп мына биз кошуп бердик элек. Ал болсо канча дейин акчанын баардыгын болуп атат да. Ошол себептен жана биздин акчабыздын баардыгын ошол жака туура пайдаланган үчүн ошондо жашоо шарттары оңолуп атат. Анан эле биз баарыбыз эле тияктан болсо бекер сайылсын, анан тиги анын акысын төлөнбөсүн деп мына динде хадистерде айтылып атпайбы? Ошо кызматкериң болсо териси кургай элек акчасын бер деп. Ошол себептен болсо мына өзүбүздүн бизге жасап берип аткан услугаларды да ошону туура түшүнөлүк да. Акчаны бербей туруп эле биз болсо давай светтин баардыгын жаркыратып бер, бүт жердин баардыгын свет болсун деп. Акчаны бербей туруп эле баардыгын тен баардык неме кылсак, эми кантип болсун? Ошол себептен баары туура түшүнөлүк бири-бирибизди. Биз мына силерге кызмат кылып беребиз деп биз баарыбыз да бияктан отурабыз. Кийинки суроо өтөлү анда. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Тилеки Дырмаш. Менин маселем клуб боюнча. Клуб? Мен Чаңырташ айылынын тургуну Шайымкулов Мырзали. Биздин атабыз 40 жылдап иштеп, 98-жылы айыл өкмөттөн буйрук чыккан. Руксат берилсин, сатып алынсын деп. Анан биз 2009-жылы акчасын төлөгөн атам, 200 миң. 2011-жылы бузуп кетүүгө руксат берилген. Бизге руксат бербей атат. Мен март айында прокуратура чакырып, силер зданияны өткөзүп беришиңер керек деп бизди чакырды прокуратура. Райондук Нурсейит деген. Анан мен айттым, анда биз төлөгөн акчаны өкмөттү ким төлөп берсин, биз өкмөткө кайтарып берели дедик. Биз миграцияда жүргөн себепти мен бузган эмеспиз да биз зданияны. Здания ошо боюнча турат, эскилиги жеткен. Мен 24-жылы айыл өкмөткө кайрылганмын. Ошо зданияны жаңылап биз элге керектүү кызмат кыла турган бир нерсени куруп, маданият үйүн куруп, кино коелу десек бизге руксат берген эмес. Мындай да. Бияктан болсо 2098-жылы сатып алдылар. Ушу сатып алатканда эмне кылабыз деп сатып алдылар эле ошону. Немеси багыт эмне эле? 98-жылы. Биздин атабыз 40 жыл кино элге кызмат кылган да, эми ушу дальнейший ошол нерсени алып кетебиз деп. Анан ошо боюнча иштедиби? Иштеген жок. Иштедиби мына элдерден сурайлык? 98-жылдан баштап ошол маданият үй иштедиби ошо боюнча? 2098 эмес, 2005ке чейин иштеген, кино коюп жүргөнбүз биз. Анан 2005-тен баштап мына 20 жыл болупту да. Азыр 20 жылдан бери эмне кылып иштеди ушул? Эскилиги жетти да, ал каяка иштейт. Жок, 2005-жылы мына 2005-тен баштап эмне кылдылар ушакта? Жөнүнө турат да, турабы? Жөнүнө турат, ооба. Мына көрдүңүздөрбү, ошол да президентибиз ошол себептен жана сот субъектин баардыгын жана берилип кеткен, мына 98-жылы берилип кеткен. Ошол себептен сот субъектин баардыгын кайтарылсын деди да. Бул болсо элге иштей турган имараттар деп айтылса, аны болсо алып туруп, мына басып алып туруп эчтеке кылбай, же элге пайдасы жок, же өзүнө пайда жок, ошончо жактан жатты.
Ошол себептен президентибиз указ чыгарган. Сот объектин баардыгы кайтарылсын деп. Мына ошонун негизи боюнча келе атат. Туурабы? Жо мейли кайтарылсын. Төлөмчү, төлөмдү кандай кылабыз анда? Эми силер иштеттиңер да ошол учурда. Колдондуңар да, кино койдук деп атасыздар 2005-жылга чейин деп. Пайда көрдүңөр ошол жактан. Аны өкмөткө кинофикацияга төлөп жүргөнбүз да. Төлөгөндө силер эми аяктан ас маселе тарифин төлөп аттар. Районный кинофикация бар болчу анда. Ана прокуратура кызматкери түшүндүрүп бериңизчи. Мына обл прокурор түшүндүрүп берсин. Биздин урматтуу президентибиз жанагындай кандай объекттер болсо өз багытын иштеп атса аларга тийишкен жок дейсиз. Туурабы? Тура. Бул соц объект, туурабы? Соц объекти бар. Талай өскөнчү, түшүндүрүп бересизчи. Туура, бул деген клуб соц объект болот. Ошол себептен прокуратура текшерүү жүргүзүп туруп, соц объект болгонуна байланыштуу биз сунуш келтирип туруп, анан кийин мамлекетке кайтардык. 8,5 миллион сомго бааланып туруп, мамлекетке толугу менен кайтардык. Эмки суроо берип Жакта төлөндү деген квитанция деле бар. Эмнени төлөндү? Эмне дооматыңыз болсо, сотко бериңиз. Алуу үчүн. Мындай болуңуз. 200 000. Дооматыңыз болсо сотко бериңиз. Макулбу? Мыйзамсыз ушу алынды деген болсо. Макулбу? Мунун баары тиги президенттин указынын жарлыгынын негизинде болуп атат. Мыйзамсыз жекеге өткөн социалдык объекттер кайта элге кайтарылсын деп, кайта өзүнүн түздөн түз багыты менен колдонсун деп түшүнүп атасызбы? Эси туура эмес бир кадам болсо мамлекетте сотко бериңиз. Макулбу? Бизде ошондой. Рахмат. Сиз айтпаймынбы, бияктан азыр элдин убактысын албай, мына сотко кайрылыңыз. Кайсы стадиядасыңар? Чечимди ошол чечим областта ham каралып атат. Ошол чечим калып кетип атат кайра. Административный соттун чечимди кайра эле ошол каралып калып атат. Райондук соттун немеси. Мына тиги сиздин укугуңузга сотко кайрылган. Мына төрайымга да бериңиз арызыңызды. Ошол боюнча карап чыгышат да. Кийинки суроого өтөлүк. Төрайымга кирсеңиз болот. Кийинки суроого өтөлүк. Оголуп атам. Немеде эшиктин алдында төрайым немеси отурат, приемная отурат. Ошол жакка да тапшырсаңыз болот да. Урматтуу Тилек Кыдырмаевич, ушу биздин кайрылуубуз бар, мына 50 кишиден жазган арызыбыз бар. Азыр депутат айтып кетти, мен кайталап айтпайын. Чыңгыз Сатаров. Биздин бир көйгөй бар, ушу мектебибиз бар. Карадарыяда өзү 6 мектебибиз бар. Анын 5-өө тең жакшы шарты бар, бардыгы жайында. Ошол биздин ошол Караев атындагы номер 18 орто мектебибиз өттү, азыр начар абалда болуп атат. Эми аны айттык го, ошол киргизген, тизмеге кирди. Ошого мен аны баатта көрүп кеткем. Мурда губернаторубуз Абсатар Сыргабаевич да көрүп кеткен, МЧСтер келип көрүп кеткен. Смета проекттерин түзгөн болуш керек. Ошого сизге бир суроо, ошол силерде ошол документтер барбы, жокпу, кандай иш жүрүп атат бул боюнча ошону сурайын дедим. Коюн дедим эле сизге. Эми мен сизге жанагыда бир чогулушта жана башында айттым го, УКСтун кызматкери жетекчиси айтты. Мына 4 мектеп каралды, 4 мектеп салынды деди. 2 бала бакча салынды. Азыр жана ошо Карасаевде мектеп боюнча бул ососун немесин проектсин баарын кирип, буюрса кирди деп сизге түшүндүрдүк го баарысы элечи. Ал мектепке мен да баргам. Ал ошол жана немеге сел жүргөндө ошонун полисин каптап кеткен. Мен ошол жака түнү менен да баргам, эрте менен да баргам аяка. Ал мектеп боюнча билем, кабарым бар. Кайра кайталап сурап атпайсызбы? Ал проектси бар, кирип атат, эмдиги жылкага келе алат. Ошол себептен мындай да, өзүңүз айттыңыз элек, мына өткөндө жогоруда айтылды эле, ал депутаттар суроо берди, мен жоопторду алдым деп. Анан кайра суроону кайталай берелизби? Келиңиз, кийинки суроо өтөлүк. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катчуучулары, жетекчилер. Мен Камбарова Гүлзада. Мен көйгөйүм сел арык боюнча. Биз ар сел келген, жамгыр жааганда бизге уйку жок. Айыл өкмөт билет.
чакырабыз. Келсе келет, келбесе жок. 3 үйдү сел арыкка берип койгон. Ошолор өздөрү жакты тоскондо мен участкам сел арыкта эмес, а мен жака келтат. Ошону наркы чоң дамбага түшүрүүгө неме бар экен да, жолу. Ошону өкмөт карап чечкиле берсин. Азыркы күндө продукта кылып келсек, биз көчөдө таксилер чыкпайт, жолдор оюлуп кеткен. Көчөдө түшүрүп коюп, биз адырга 2 пакет сумка менен чыгабыз. Гредил менен деле сүрүп бербейт, өкмөт карабайт жолубузду. Хорошо, түшүндүм. Уктум. Таза суу? Кудукка суу сатып алып ичебиз. Бир сатып алган суусу 15 күнгө жеткиребиз. Анан больница боюнча биз ошо сел арык боюнча чаяндар агып келет эми. Биз ошодон бери чаян чагат. Балдарыбызды больницага апарсак, түнү барабыз, бу күнү врачтын назначениясыз укол кылбайт. Врач жетишпейт. Врачтын биз 11 боло, 1 боло үйүнө барабыз. Ошолор назначение кылып берет, анан укол саят. Ага чейин первый помощь жок бу больницада. Хорошо, түшүндүм. Сурооңуз бүттүбү? Сел арыктар боюнча эмне болот? Бул жерде жол боюнча болуп атат, тилек кылдырмачы. Bizde мына Кардария айылында 13 ба сел тосмобуз бар, сел лавушка. Ошо бардыгы оң абалда иштеп атат. Бул жерде ошолорду аралап өткөн жол боюнча болуп атат. Эмне болот эле айыл өкмөт? Бул боюнча сел тосмо асты жагында бар, үстүндө жана жолдун боюнда ушулардын үйүнүн жанынан өткөн кичине арык бар. Ошо маселени айтат. Азыр суу лайыкка суу келип толуп калат. Анан жолу дагы туура. Ошо жакын арада муну азыр өткөн келген селдин немесин тазалап бүттүк. Эми жакында ошо жака чыгып тазалап беребиз. Жок, сел жаан жаса эле коркунучтуу отпойбу? Ага буну эмне алдын ала жүргүзсөр болбойбу ишти? Жок, мурун тазаланган, анан дагы толуп калды. Мурун тазаланган менен, бер жактан сел лавушкага ошол жактын баарын алып кетет экенби, келет экенби? Сиз бул маселени билбейт окшойсуз, бияктан, Сел лавушкалар боюнча элип, кайсы неме экенин айтканын түшүнбөй атасыз да? Жок, билесизби азыр айткан сел арыкты боюнча? Iya. Ошо сел лавушкаларга селдер келет дагы, ошол жерде топтолот, анан нормасы менен алып чыгат тилек кылдырмайчы. Ошолор бардыгы биздики оң абалда. Бул жерде ошо жол боюнча маселе болуп атат. Жок, бияктан сел арык жаан жайып баштаса эле, ошо сел арыктардан бизге уйку жок деп атпайбы? Ошолор аркылуу сел суулар келип чогулат да бул жерге. Айыл өкмөт эмнеге барбайсыздар? Эмне себептен ал айыл өкмөт? Анан бул жерде дагы бир маселе бар, тилек кылдырмайчы. Мына Ылдыйкы айылында бакы сел суулар чыгып кете турган жерлер жок да. Анан бул жергиликтүү бийлик ошолорду турак үйлөр жылдырып бошотуп берсе, биз ошо селдин сууларын алып кете турган баягы сайга чөтөрүн кылып казып берет элек. Жок, азыр бул эжекенин үйү ошо кооптуу жерде турабы? Iya, бул эмне тиги жана красный зонага салып алышканбы үйлөрдү? Iya. Ошо сиздин үйүңүзбү? Келтет да суу. Алар өздөрүн заштат этет. Жогорудан тосуп берсин, ошо суу чечилет. Мына бул сел арык боюнча дейт, анан ошол жакка дамба салса болот эле дейт да. Анда азыр мындай кылыңыз да, бияктан азыр жана чогулуш бүткөндөн кийин бул эжеке менен барып көрүлө ошол жердечи. Сел арыкты ким айыл өкмөт түшүнөбү? Неме менен МЧСтин кызматкерлери менен барып көрүлө. Ошол жактан барып көрүп, анан жыйынтыгын айтасам. Анан азыр кудуктан суу сатып алабыз. Эмне болот суу боюнча? Суд. Мына анда тиги азыр өдү жакта баардыгы ошол суу боюнча болсо, азыр мына кинебеңиз микрофонду бериңиз да, ошол жакка мына жакшылап түшүндүрүп бериңиз азыр. Анан неме Эжеке, мындай да сиз сурооңуздун баарын бердик да. Мен жазып алдым баарын-тенчи. Эми азыр жооп кайтарып атсам кайра эле тиги. Азыр мына суу боюнча айтып берген. Чаңырташ айылы боюнча мен айттым. Арал айылында 6928 ел жашайт. Чаңырташ айылында 5104 адам жашайт. Биз Азияспан разда сунуштап, азыр айыл өкмөт текшерүү казандарды берип атат. Тео разработка дейт, долбоорун кылдырып, бардыгын кылып беребиз. Кайсы жылдар болуп калат? 27-жылга кылабыз. 27-жылдарга, Мына 27-жылдарга силерге буюрса суу келип калат экен да.
Андан кийинки маселе, жана Селарыкта чаяндар келет, больницада дейт. Больница каякта? Ким? Эмне себептен мында доктордун каяктан неме жокпу? Тиги больницада дежурный врачтарыңыз жокпу? Назначение берген. Үйүнө барыш керек дейт да. Эжеке, сиз суроо бердиңиз, эми сурооңуз жообун укпайсыңар бияктан эми. Мына ата немене кылган. Кыдырмаевич, урматтуу Кара Дарыя айылынын тургундары, туура бизде Кара Дарыя айылында жайгашкан бул ооруканабыз, бул баягы чоң Сузак больницанын филиалы деп айтылат. Филиал болгон үчүн орто оор менен жеңил оор бейтаптар жатат. Түнү ал жерге жер үстө коюлбайт, түнү только медсестраларыбыз менен санитарийчилерибиз болот. Күндүзү кечке врач болот. Чаян чагы болгондугу тууралуу боюнча бул экстренный больной. То есть экстрен деген оор больной, бул токсикологдор лечение кылыш үчүн только бул Сузакта кабыл алат. Бирок азыр эженин сунушун кабыл алып биз азыр сүйлөшүп атабыз. Жакынкы күндөрдө мына ошо чаян чагы боюнча, кара курт чагы боюнча обучение кылып, именно медайымдарга ошол жерге пост уюштурабыз буюрса. Калган учурларына тез жардам кызматын аткарып турат. Жана следки неме болсо, аны түшүнүп атабыз. Анан жанагындай ушундай экстренный случайларда болсо, ошо сезонный кылып хотя бы ачкандай болуп, ушактын баардыгын каралгандай болсун да. Ооба, медайымдарыбызды обучать этебиз. Медайымды обучать этсең, ошонун баардыгын карап чыккыла. Себептен анан түн менен каяктан ошо экстренный случай болуп атса, анан жүрөбүзбү тиги кайсы врачты издейсиздер деп. Ошол себептен баардыгын ушактан курсуңарды өткөзгүлө, окууңарды өткөзүп чыккыла. Жарайт. Так, анда кийинки суроого өтөлүк. Мен Абдуллаев Кочкор şu yerde turgunumун. Pensionermin. Эми силер бара акимчиликтен, губернатордон келиптир, силерди келгениңерди бул дагы заманыбыз оңолгону деп эсептейм да. Эми силерге мен суроом төмөнкүчө. Адамдарга банктан пул бергенде канча процентте берет Айыл банк? Эң азы. Сурооңузду баарын берип алыңыз. Дагы мына келгениңерге дагы бир кызык нерсе. Биз мектепте бизи мындай үйүбүз жок экен, мындай айтмакчы, конторубуз жок, клубубуз жок. Анан мектепте өткөрүп атабыз мына нерсени. Барган жерде мына ар жылыга 100дөн неме мектептер, садиктер, башка нерселер тапшырылат. Шуга мүмкүнчүлүк барбы? Кара Дарыя айылынын өкмөтүгө бир клуб, анан кийин контор салышка мүмкүнчүлүк барбы? Дагы суроо, эсимден чыгып калат бекер. Мынабы пул жамгырдай жаап атат. Паспорт алган жер менен машинада тек алиги неме алмаштыра турган жерде. Адамдарга барсаң бир где-то бир 60 адам болгондон кийин ал жаап коет экен, эртеси барсаң биз жете албайт экенбиз. Şu нерселерди бир адамдарга оңойраак барганда өчүрдө абетке деп тие турганраак мүмкүнчүлүгү барбы? Макмул, сиздин сурооңузга жооп береликпи? Жок, дагы бар. Эми şu нерселерден тириккен адамдар гана адамдар. Şu muhtaç bolup sizlerge arız davasını aytkany kelip. Jana kurultayda 1-2 so'm men baratgan bolboy kalatgan. Şuga men hazır prezidentimizge rahmat aytgım kelip, şu nerselerdi öz aldıda mınday jakın şulardı keçsin dep gubernatordu nemelerdi hakimdi jönötüp turat eken. Endi şu nerselerdi sizlerdi koluңарга berip koyuptur. Şu elderdi takdırından keçsin dep. 2009-yıldan beri çek verilmeydi. Значит, kanca yıl bolup ketdi. Adamlar ösüp atat. Bizge yeter, üylerde keregi yok. Jana kalgan yerler bolsa, adamlardı 3-4 baldarı men жүрgüzüp, kıynabastan şularga çek verilsin degen oyday tutan. Рахмат ата, сурооңузга. Жана Айыл банк боюнча түшүндүрүштөрүн жүргүзүп берип кой, азыр айтып кой. Саламатсыздар, урматтуу жыйын катышуучулар, Тилек Кыдырмаевич. Бизде Айыл банкта ар кандай тармакта кредиттер берилет, мисалы улуттук автоаландыруу кредит берилет, айыл чарбагачылыктан десеңиз 6% кредит берилет, бизнес тармагы болсо 10% жогору болуп кете берет. Сизге кайсы тармактан кредит ала турган болсоңуз, кайсы учурда болсо да кайрылсаңыз, биз сизге керектүү маалыматты, сизди кайсы багытта кредит алсаңыз болот, кандай шартта алсаңыз болот түшүндүрүп, сизге кредит алышка жардам беребиз. Мен жеке өзүм көзөмөлгө алдым. Анан клуб боюнча деп ата суроо берди. Эми клубтун баары менчиктештирип алса, анан каяктан клуб болмок эле?
Анан өз багытын иштетпесе, анан кайра туруп талашып атса, кантип болмок эле клуб анан. Азыр клуб боюнча мына бияктан жанагындай, ата мен түшүндүм. Ата мен түшүндүм, азыр айым айтышыптын кереги жок. Мен түшүндүм, сиздин сурооңузду баары жазып алгам. Эми клуб боюнча жана Чехов айткандай, у человека должно быть все прекрасно дейт, и душа, и тело дегендей, биз мына азыр маданият жагына да көп жакшы көңүл барып буруп атабыз да. Азыр мына сизге чейин бияктан ошо бир неме берди, тияктан бир кишибиз суроо берди, клуб боюнча деп. Мен тапшырма бердим, ошо клубду азыр карап чыккыла, дагы ошо кийинки келерки жылдарга ошо сунуш киргизгенге деп. Анан клуб боюнча анан паспорт унаа боюнча сон жана бияктан неме унаанын жетекчиси. Эмне себептен жанагындай бияктан элдер ала алышпай атат паспорттор боюнча, анан барса эле киши жок дейт да, жактырышпайт дейт. Жок, андай эмес, урматтуу жыйындын катышуучулары. Бизде деген Сузак району боюнча райондун бардык айыл аймактарын тейлейбиз. Биз күнүнө 500төн 1000ге чейин киши тейлейбиз. Эртең менен саат 9-да башталат жумушубуз, кечки 6-га чейин. А бирок биз могу жайкы күндөрдү эске алып, саат 8-ге чейин баштап атабыз жумушту. А Карадария айыл өкмөтү боюнча, жарандарды кабыл алуу боюнча айыл өкмөттө делегирование деген штат ачылган. Ал жерде Бекболот деген биздин кызматкер отурат. Карадария айылынын тургундарын бул жерден кабыл алат. Ал жакка баруусу шарт эмес. Бар, чаксала. Сизби? Канча киши кирип атат сизге паспорт боюнча? Саламаттар, урматтуу УНКЖнын катышуулары. Тилекдермаш. Алмаштырууга, жарандык паспорт алмаштырууга күнүнө 4төн же 3төн келет, базага 10 ашып келет. Сизге тиги немеде, ошо маалымат жокко дейм элге, 4 эле 5 эле киши келип атса аз го, аябай эле. Маалымат бар, бизде эмебиз иштебей калат. Сүрөтүбүз фонубуз жакшы чыкпайт дагы сүрөттү районго жөнөтөбүз. Силер районго жөнөтсөңөр анда какая разница силер? Анда бияктан неме районго эле жөнөтүп берет. Эмнеге иштебей атат аны? Эмнеси карабай атасың? Паспорт боюнча. Бул жакта биринчи алган туулгандыгы тууралуу көбөлүк, никелеши тууралуу көбөлүк жана биринчи алган паспорттарды каттоолордун бардыгы ушул жерде жүргүзүлөт. Себеби дегенде ал жерде сүрөттү жарандар талаптагыдай турбаса, сүрөтү кайтып келет. Ошол жабдуусун алмаштыргыла да коюп. Жабдуулар бизде бардыгы норма боюнча бул жерде турат. Жок, айтпай тиги иштебейт, анан биз немеге жөнөтөбүз деп. Азыр өзүңүздүн кызматкериңиз айтпай. Иштейт бул жерде. Иштебейт деп. Кабыл алат бул жерде. Ошондо иштейтпи, иштебейтпи? Ким сенин кызматкер айтчы? Бизде форма нормадагыдай чыкпайт, электрондук. Азыр электрондук го. Нормадагыдай сүрөт чыкпайт бизде. Анан кандай болуп калат анан? Иштеген менен ал эсли нормага жатпаса кандай болуп калат анан? Кайран айыл ошон үчүн тиги немеге районго жөнөтүп атса. Биз ошол элге кызмат кылалык деп ушун үчүн баарын ачып атабыз да, туурабы? Анан 4 киши, 5 кишини кабыл алса, бул деле айлык алып атат да. А эмне себептен ошо жабдуусуна жаңыртып берген жоксуңар? Давай жабдуусун жаңыртып берип, бияктан ушундай 4-5 эмес, анда нормасы көбүрөөк болсун да. Унаа боюнча. Бериңиз бияк. Саламатсыздар, урматтуу саламатсыздар, урматтуу Карадария айылынын тургундары. Транспорт каражаттарын каттоо боюнча же болбосо айдоочулук көлүк алуу боюнча Сузак районунда бөлүм жок. Андыктан бизде Манас шаарында эле катталган. Бирок азыркы учурда баарыңыздарга белгилүү болгондой, транспорт каражаттарын каттоо же болбосо айдоочулук көлүктү алуу онлайн форматта эле кабыл алынып калган. Андыктан түндүк тиркемеси аркылуу эле буга чейинки биздин тиги сайттарда баары көрсөтүлгөн түндүк тиркемеси аркылуу эле ошол транспорт каражаттарыңызды каттоого мүмкүнчүлүк берилген. Сизге как раз ушундай мүмкүнчүлүк болот ким, Эрнис мырза? Ошондой жана онлайн боюнча кантип ошондой каттаса болот деп, ошондой түшүндүрүү иштерин как раз силерге эл түшүндүрүп аткан боюнча ошол жактан түшүндүрүү иштерин көп жүргүзүп кетиңиздер. Анда кийинки суроого өтөлүк. Саламатсызбы? Мен Кусурова Найжира, 4 баланын энесимин. 3-чү балам мүмкүнчүлүгү чектелген. Ал баламды 3 неделядан бери зубнойго барып, тишини алдыра албайт там. Себеби ар бир стоматология баламды түрткүлөшүп атат. Ким? Областнойго барсам, областной жакшы карашпай атат. Амоксасилин ичир дейт. Мен былтыр да болду, сурооңуз бүттүбү? Я? Суроо бүттүбү? Жок. Мына азыр тиги немеге кылалык деген жоонуп алгы. Же дагы сурооңуз барбы? Мынакей айтыңыз.
Тактап жардам берели? Жөн тактап жардам бергенде бул бидинистин сунушу. Бул эжеге окшогондо толтуруп алат ба? Эмнеге мында футбол тетип атасыздар эки жака? Жок, андай футбол теткен болбойт. Себеби райондо Бардык зубнойлорго бардым. Мана карабайсызбы, айтпай. Зубнойлор такыр карашпай атат. Мен бул баланы карабаймын дейт. Кайсыл жакта турасыңар учетто деди. Ачыгын айтканда мен баламдын психический жактан еще порог сердца жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген. Ал баламды мен мүмкүнчүлүгү чектелген баланы ал жака ар бир стоматологияга барганга менин шартым жок. Кичинекей балам бар, ачыгын айтканда. Областной аскараттага барсам, ал жердегилер амоксасилинди ичир деп баламдын тишинин аягыначы уже калбай калыптыр тишичи. Тамырлары дагы уже жок болуп кетиптир. Ал эмне ушундай болгуча бири-бирине түртө береби? Же дарылабай атат. Албайсыздарбы десем, ал айтат, бизде ала турган аппарат жок деп атат. Тиги эмеде Өмүрбек, азыр болсо бул эжедин көзөмөлгө аласың. Анан алган менен мындай эжекелерди толтурат маселелерчи. Азыр болсо бул чогушка келип айтып калып атат, ошол себептен көйгөй каралып атат да. А эмне мындай кебинчөсүн болсо мындай айтылбай калгандар каралбай калат-пы? Эмне себептен мындай отношение кылып атасыңар? Ким силер мына айлыгыңарды баардыгын көтөрүп берди го президентибиз. Жок, мындай отношение болушу мүмкүн эмес эле, просто бул эжекенин маселесин азыр толук угайынчы. Себеби баласы өзгөчө бала экен да. Жок, айтканда деле биздин балдарды президентибиз айткан, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды өчүрүнсүз карагыла, больной тияктагы балдарды деле карабай мүмкүнчүлүгү чектелген баланы карасын дейт. Бул эжедин маселесин азыр карап чыгасыңар, тияктан карап чыгып. Андан кийин мындай болсо мындай. Азыр тиштери жок, эчтеке жей албай атат. Дагы деле жүрөт баламды. Бир тишин алдыра албай атам. Тиш ала турган аппараты жок областнойдун эмесинде. Болду, эже түшүндүм, азыр жардам беребиз сизге. Анан бул эже болсо азыр мына чогушка келип үнү жетип атат да. Анан мындай эме жарандар болсо калып калбасын баардыгын, баарын уккандай болот да. Ар бир өңөрдү болсо ошол жактан кайсы жерде приемный отделение барын жакшы түшүндүрүү иштерин артын жүргүзгүлө да. Мындай өзүнүн жаны кийип ооруп келсе, анан келип ооруп келип атса, анан ошол жактан болсо кайра тиги неме кылып атсаңар, тиги эки жакка каккылап сиркилеп атсаңар, кандай болот бияктан? Түшүндүм, жарайт, тактайбыз. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы, президент? Саламатсызбы, областыбыздын губернатору? Сиздерден өтө орчундуу маселе деле эмес суранабыз. Мына 98-жылы 2000-жылдары бул Карадария айыл өкмөтүндө сел түшкөн. Ошондон суда акча берилген да. Эми анча-мынча азыр ошо остаткалары жүрөт. Баягы кемпир өлүп калса чалы төлөп, чалы өлүп калса кемпири төлөп, пенсиядан кетип атат да. Ошону сураныч, баягы жоюлду деген бир жери бар эле да. Азыр баягы компенсация төлөө боюнча үйлөр башка немеде өтүп калбады эле варианттар. Ошон үчүн биз суранабыз, шуну бир сураныч карап берсеңиз, эгер ырас жоюлуп калган болсо, жоюлган бойдон карап, бир эле биздин Карадария эмес, узак район боюнча эле мындай жүгүрүп жүргөндөр көп да. Ошону бир көзөмөлгө алып берсеңиз сураныч. Мына Акмечит айылына түшүп аткан мектебибиз, рахмат силерге, азыр ушу бүтүп атат. Аз калды бүтүшүнө. Бирок өзүңөр көзөмөлүңөргө алып берсеңиздер, себеби сентябрь айына бүтүрүп берсен деп эл ата-энелер суранып атат. Ал балдарыбыздын 4-класстан ылдый жагы жаңы курулган мечитте окуйт. 4-класстан жогору жагындагы балдарыбыз эски бир 80-жылдары курулган мечиттин ичинде окуйт. Ал мечиттин ичинде окуганга Мектеппи, мектеп? Ошол эски мектепте чаян-паян чыгып атат. Биздин мына акимибиз көзөмөлүңүзгө өтө алып турсаңыз, сураныч сизден. Керек болсо баягы номериңизди берсеңиз, анча-мынча ата-энелер сиз менен байланышып турса, бирок куруп аткан адамдарга рахмат. Силерге дагы рахмат. Рахмат апа. Бул суда боюнча сел түшкөндө кандай болду эле? Ким МЧС билеби боюнча маселени? Иә. Бул эми неме экен, суданын акчасын кайра кайтарып бериш керекпи, туурабы? Ошол үчүн айтып атасыздар да, тияктан. Кайтарып берүү эмес, аз калгандагы төлөй албай кыйналып аткандар да, пенсиядачы. Пенсияны болгону 7-8 миң эле. Ошонун 4-ün берсе 4-ün кармап калып турат.
Ошо сураныч ошону бир караштырып жооп берип койсоңор болот дейм дейм азыраак салса. Жалпы Сузак район боюнча бул маселе. Siz arızınızı жазыңыз, тиги аким сен карап чык, ошону карап чык анан тиги неме кылчы. Берсең көрүп көрөкчү, ошону эмне маселе экен, кандай кылыш керек экен. Биринчи микрофон. Ассаламу алейкум. Мен суроом жеке мен Нуржинов Данияр 24-жылы мамлекеттен кредит алып КамАЗ унаасын алган элем да. Анан кийин бир ишкана менен договор түзүп, ишке киргизип, иштетип жүрүп, 25-жылы былтыры күздө мага налоговой чакырып 400 миңдей штраф салып коюптур да, эскертүүсүз эле. Аларда кандайдыр бир милдеттенмелер каратылганбы, бир чакырып эскертип, анан кийин сала турган. Патентти төлөп коюпсуң деп штраф салып коюптур. Өздөрү ачып берген. Патент тууралуу түшүнүк болгон эмес да менде просто. Налоговый барбы, жакта жокпу? Азыркы күндө да пенасы өсүп атат. 400 миңден ашык. Налоговый барбы? Урматтуу жыйындын катышчылары, урматтуу төрага. Бул маселе боюнча бул штраф эмес. Менин оюмча буну бар такташыбыз керек, себеби дегенде баягы жүк алып келсе керек булар. Жок, мен төлөп мамлекеттен частный бир нерсе алып келсе керек. Карьерде иш кылгам да. Бир жерде, бир район, бир областта. Эртең барсын биз тактайлык. Толук кетти. Хорошо, буну мен азыр мен билбейт экенмин, муну эртең барсаңыз тактап туруп. Өтелип бериңизчи кагазыңызды. Эмне экен? Siz карап бериңизчи, адам бираз чогусун неме ичинде айтыңыз, хорошо, эмне маселе экенин карап. Макулдайм, мен карайын. А бул ирюзалар акты жазып туруп, данасын жазып тур да. Сотко да көрүп тур. Эмне маселе экен? Ушул салык боюнча экен да, бул иш кылган экен да, жеке ишкер Нурдиновду дейт. Ишмер бөлүгүнө киргизген салык кодексин дейт, ошол жумуш кылганда, жер казышканда булар. Жо, эмне себептен 400 миң коштур? Буну Дамир Садырович, сиз өзүңүз алып карап чыккылачы? Ошо тактайлык бар туруп, ирюзалар менен тактап туруп баардыгынан жообун беребиз. Урматтуу ишкерлер, незнание закона не освобождает от ответственности дейт да. Жоопкерчилик эч убакта мыйзамды билбесең дагы бул жоопкерчиликтен кутулбайсыңар да. Ошол себептен кандай ишти баштап атасыңар, ошол жактан барып консультацияны алыла. Ошондо кандай иштерди жүргүзөбүз деп ошон консультацияны баарын алыла да. Анан жасап коюп турган бир аздан туруп мындай болуп калды, тигиндей болуп калды дебей, ошо баарын тең мыйзам чегинде жасагандай болот да. Кийинки суроо, экинчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу президентибизден ыйгарым укуктуу өкүл Тилек мырза, жамаатыңыз менен биздин айылга куш келиптир. Менин көйгөйүм чек менен ипотека. Менин кызым өзбекстандык кыргыз жигитке турмушка чыккан. Экөөнүн 6 баласы бар. Ушул азыркы учурда ушул айылда учетто турушат. Анан чекке арыз жазсак, айыл өкмөттө чек жок. Эгине келдесе жерлери жок, 6 бала менен ар жерде жүрүшөт. Анан ипотекага кайрылса, доходуңар жетпейт деп арызын кабыл алышпай атат. Ушул мен ушул 6 бала менен азыр Бишкекте жүрүшөт. Ошого жардам берип койсоңуздар. Эртең как раз силерге ошол маселе боюнча мына неме ГИК чогулуш өткөзөт. Ошол жака барып катышкыла. Катышсаңар ошол жактан жол жобосу кандай экен баарын тең силерге түшүндүрүш мартен жүргүзөт да. Күйөө балам, сөзүңүздү бөлүп койдум. Күйөө балам кайрылмалын негизинде кыргыз гражданин болгон. Ошо азыркы учурда 6 бала менен кыйналып атышат, ошол менин маселем. Эжеке 22 күнү саат 10-да ушул жерге келсеңиздер, толук маалыматты беришет, жардам беришет кезекке турган. Кийинки суроо. Assalomu alaykum. Менин суроом Мамат Орозбай Аралдан. Мен сурай турган эмем өтө тонкий нерсе да булчу. Почти юридически дагы, психологически дагы. Кандай дейсиз? Юридически дагы, психологически дагы өтө тонкий иш азыркы мен айта турган. Аренда жерибиз бар биздин. Мисалы, аренда жерибизди жакындык айыл өкмөтү алып, биз өзүбүз ирлештирүү деген 309 постановление боюнча
irileştiriyor prikaz mı, ya может быть, bilmeyiz, o toktan bu oşol boyunca yerlerimizi alıp koydu. Biz oşol men tirişilik kılıp atkanbız. Azırkı данный моментте 50 соттыкты алдырдым да, андан мурда 50 соттыгын бергем өзүм добровольный эле. Ошону менен биз тиричилик кылып атканбыз, мака-сака эгеп малдарга жем чоп болуп. Анан неге муну берип алып койдуңар деп айтсак, бизде ушу 309 постановление бар, жеке чарбаларды ирилештирүү деген боюнча деп. Анан бул жерде бир корпоративпи? Департаментте карайт деген болчу өзү бул жер. Кырдарияда эң ушундай экен. Анан муну Сайдапбаров жайлоо комитетинин председатели, мына ошол жерде отурат мына бала. Азыр эми бу жерде как узурпация болуп атат да. Бул жайлоо комитетинин председатели болуп туруп, жеке чарбада жетекчи болуп калып атат. Бул биринчиден. Экинчиден мына дагы биз неге психологический тонкий деп атпаймынбы? Муну доказать ете албайбыз. Бул азыр айтышы мүмкүн мага же силерге. Ооба, бул өзүмдүкү, менин туугандарым ишти. Ел билет. Тылган экен. Биз доказать ете албайбыз. Хорошо, сизди уктум. Бул боюнча жана жайыт комиссиянын боюнча улам арыз мартен сизге чыгып атат да. Мен ким Дамир Садырбекович. Тийиштүү орган прокуратуранын кызматкерлерине кошуп алып, ким Турусбек Котбекович. Ошону кошкулачы. Эми сиздин сурооңузду уктум мен. Прокурордун кызматкерлерин кошуп алып текшерип чыккылачы. Жанагындай эмне себептен бул жанагындай туугандарына сатып ийдирип атат, тияк мартын сатып ийдирип атат. Өзү да жеке ишкер деп атат. Ошонусун карап чыккыла. Анан жана юридический баасын бериле да. Кийинки суроо өтөлүк. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйын мемундары жана урматтуу губернаторубуз. Мен эмне демекчимин? Мен бүгүн президенти Садыр Нуркожоевичке чоң ыраазычылык билдиргим келет. Ушунчалык эл менен көйгөйлүү проблеманы айтууга шарт чыгарып атат. Обул прокурорго жана райондук прокурорго жана областык роуду уудуларга жана соттук өкүлчүлөргө чоң ыраазычылык билдиребиз. Эмне үчүн? Мына жана Жусупов Мурат просто бул жерде элди алдап кетти, сиздерди алдап кетти. Бүгүн областта биздин сотубуз болуш керек эле. Биз сотко бардык. Менин авам бүгүн өтүп кетти деп туруп бул жыйынга келип азыр сотту да алдады. Сиздерди да алдап туруп мына айта турган сөздү айтып кетип атат. Бул иштер орган тарабынан иликтенип, алдыңкы процесстер сотто болуп атат, урматтуу губернатор. Буга жакшыраак иликтөө, жакшыраак тактоо киргизип туруп, мыйзам чегинде жоопко тартып беришиңизди суранабыз. Айтып аткан жери бесхоз болуп, канча жылдан бери бекитип отурган жерлер болгон. Ал бекитип отурган мына айлык үкмөтүбүз. Мына 30 жыл эле деп атабыз. 30 жылда саздака батып калган бир күндө оңдой албайт да айлык үкмөт. Колунан келишинче аракет кылып атат да. Биздикилер ушинтип айтышка мындай уста болуп калган да. Мына мамлекетибиз килтейген мына могул жерде Алкасым акем отурат. Килтейген больницаны, сонун больницаны куруп берген. Кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы менен талкалап жеп жок кылды. Албайып кетти, элибиз больницага бара албай калды. Дагы мамлекетибиз дагы бир больница салып берди. Айналайын органдар бир текшерүү деген, бир мамлекеттин мүлкүн кароо деген болобу болбойбу? Же ушун Биз мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, бир тупикте жашайбыз. Карадария, Өзбекстан качып өткөн билесиздер. Бизге чегара статусун беришиңиздерди суранам. Урматтуу губернатор, биздин эң көйгөйлүү маселе бул чегара статусу. Ушуга жардам беришиңиздерди суранам. Чоң рахмат. Азыркы айтылган көйгөй боюнча прокуратура ошону жана алылар, тияктан Турусбек.
Жана эң биринчи келип аткан маселеби? Хорошо, карап чыккыла, ошону адилеттүү карап чечим чыгап бериле да. Кимисиникинде правда экен, ошонун баарын жакшылап карап чыккыла да. Жеке кызыкчылыктарга өтпөгүлө. Только мыйзам чегинде кайсы жерде кандай экен ошо баарын карагыла да. Так. Биринчи микрофон экен. Ассаламу алейкум. Мен Иминжанов Мурат. Карадария айылынын Чаңырташ Сатаров Абдухахар көчөсүндөн болом. Анан бизи немебиз, көйгөйүбүз муну поливной суу. Ошонго кичине жардам кылсаңар 3 жылдан бери иштейм поливнойдочу. Уяк бuyog'ini ремонт кылыш керек, кичине акча керек. Былтыр моторубуздун насосун урап бергенбиз. Ошонго эл топтоп алдык оны. Азыр эми кичине топтоп аракет кылабыз өзүбүз дагы. Силерден кичине жардам берсеңер, ошону ремонт кылып суу чыгарсак. 250 үй бар да майладач. Ошо 250 үйгө поливной суу жок азыр. Экинчи маселеңиз. Экинчи маселе анан муну азыр стройкалар болуп немелерибиз жок, карьерлерибиз жок, азыр турпа алган карьер жок. Анан мусорго местабыз жок. Бул майладач. Ар кимди жерге алып чыгып, сектерге алып чыгып төгүшөт, ошолорду карап берсеңер жакшы болот. Хорошо, рахмат. Поливной суу боюнча. Эмне болот маселе? Поливной суу боюнча участок маселе, үйлөргө айлыкма чок болсо биз кала суу бар. Айлыкма. Бул поливной суу боюнча темирлери, турбалары эскип калган экен. Бул 6 айлыкта карап кылып беребиз. Таза суусун чыгарып бергенбиз бир. Суга суу алды. Өткөнө жерин чечип бердик туурабы? Ал 6 айлыкта карап туруп, ошо акча каражатын коюп, ошонун негизинде карап беребиз. Мусор боюнча жерди карап атабыз. Өткөн бир жерде күздө 25-жылы күздө бир жерди көрсөттүк эле, комиссия тарапка жооп бербейт деп уруксат бербей койду. Дагы башка жер карап атабыз. Ар Сузак районуна мусорду жака ташып берип атабыз. Келишме жака түзүлгөн. Хорошо, кийинки суроо өтөлүк. Экинчи микрофон. Салам алейкум, Карадария жамаат. Мен ушул Кызыл китеп боюнча үй жайыма 16 сотик эле. Ошону сатып алгам. Анан жана базада жок экен да. Ошону айыл өкмөт чечип беришке суранам да. Не болду эле маселеңиз? Кызыл китеп алып. Маселе ушу сатып алгам да мен. Только долбоор эле бар. Ушу эле. Анан ошо айыл өкмөткө барсам, ушу не деди? Комиссия түзүп анан карайбыз деди, ошо ойдон өтпөй турат да. Мен өзүм мигрант болуп иштейм да. Я качан карайсың? Муну зам деле билет. Мен былтыр баргам. Сүйлөп койсун. Рахмат. Мындай арыздар бизде бар, баягы Кыдырмаев бардык айтып кетти. Булар чек сатып алгандагы долбоор менен долбоор документ, долбоор эми проект, анан ичинде токтом юридический документ. Токтом 90-жылы чыккан, катталган эмес. Анан 2003 системный болгон, бескоз болуп катталып болгон да. Анан ал жерге турак жай болсо, биз комиссиондон карап, комиссия менен токтом чыгарып берсек болот. Анан ушунча жылдан бери бескоз болуп турган жерди 177 менен кезектүү менен башкага берип коюш керек да, мыйзамда. Карап документ карап сатып албайт да. Мен жашаганыма 20 жыл болду. Мындайда тиги жактан ар бири баары тең мыйзам чегинде деп мен айтып келатам да. Мыйзам чегинде деп, жана силер болсо алдыңар кызыл китепти колуңа кармат койду, ошо менен силер санаңар тынчып жүрө бердиңер да. Ошону айтпаймынбы? Кимге кандай документ алып алсаңар, ким кандай буюм алып алсаңар, ошол жактан паспорттун баары тең аянат чейин чыгыш керек да. Сиздики мына азыр айтып атат, жактан бескозный жер болуп деп. Ал тиги кызыл китебиңиз болсо даже неме жараксыз болуп калат. Иә, жок деп алган эмес. Кызыл китеп жасай берет. Долбоор мындай болгондо бардык жарандарда буйрук чыккандан кийин архитектор долбоор жасайт, анан кадастрга барып каттатыш керек да. Булар жарандар алган, долбоор жасаткандагы долбоор документ деп жүрө берет да. Кадастрга барып бере алмайынча катталбайт. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атпайбы? Ар бирөөнүн өзүнүн мөөнөтү бар да.
Жанагындай токтомду алдыңарбы? Алгандан кийин 3 айлык мөөнөттүн ичинде барып кадастрга отуруш керек, туурабы? Силер ошол сроктун баарын өткөзүп атасыңар. Өткөзгөндөн кийин ал болсо тияктан келбей калды деп, анан ушунун аркасы менен тиги башка жерге чечим чыгарып коет. Түшүнүп атабы? Кулаткул. Азыр бул жактын комиссионун карайбыз дагы. Жок, негизин айтам да. Ошол себептен болсо мындай да, ар бирөөңөр болсо тияктан чогулткан тыйынгар бар деп, ошо мыйзамдуу иретинде болуш үчүн жанагындай мөөнөттөрдү өткөзбөш керек да. Ошол жактан барып мына силерде айыл өкмөттөр эптеп эле бага берген токтом чыгарып берип койгон жана 3 айлык мөөнөттү күтүп, андан кийин башкага сатып ийбез дегенде андай болбош керек. Баарын тең рас алып атабы? Ар бирөө ошол жакта тыйындар тартып атабы? Теп жакка барып иштеп келип атышат. Үйдү жайлуу болуп калайын дешип атат. Анан келгенден кийин ошол жанагында юридикалык жардамдарды жакшылап беришиңер керек да. Түшүндүрүү иштери менен. Эптеп эле баа түшүндүрбөй коюп эле жана 3 айлык мөөнөт өткөндөн кийин сенин жериң башка жерге сатам деп, мында вообще мындай бирөөнүн акысына жана мамлекеттин акысына кол салбаңыз. Эртерээк мунусун карагала да жоон берилет да. Кайсы жана немесин мыйзам талаасында да кандай болот, ошонусун туура жоон берилет да тияктан. Жок болсо жок деп жооп бересиң, бар болсо бар деп жооп бересиң. Түшүндүрбү? Кийинки сурооңузду. Рахмат. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кардария элинин тургундары жана келген өкмөт башчылары. Мен айтып кете турган ушу 3 вопросум бар. Ушу 3 вопросту чечип берсеңиздер жакшы болот эле. Элдин атынан бардыгыбыз. Биринчи маселе ушу Чаңгырташ айылынын тургунумун. Фамилиям Төлөнбаев, атым Абдуманап. Ушу Чаңгырташ айылында эң көп эл жашайбыз. Ушу Чаңгырташ айылынан маданий массалык бир ошондой немелерибиз, культурный центрлерибиз жок. Баары эскерген, баягынты менчиктештирип алган. Ушуларды бу жерге бир памятнигибиз бар эле, аталарыбыз согушта жүрүп курман болгон аталарыбызга койгон памятнигибиз каралбай жатат. Эч жака барып неме кыла албай атабыз, ошону тикелей албай атабыз. Анан клуб, анан библиотека. Библиотека дегендин бысынан унутур дейл. Балдарыбыз бар иш телефонда, библиотекабыз жок. Ошо культурный массовый неме баягы айтып кеткен Чыңгыз Сатаров айткан ошо больницанын ордуну паркка айландырып ошо бир эс ала турган элибизге жай кылдырып берсеңиздер. Андан кийин дагы бир орчундуу вопрос. Мен өзү ошо ветеринарный немеде иштеп жүргөмүн, ошондо иштеп келдим. Кесибим ошол эле. Мына жерде Чаңгырташ айылында Яма Беккера деген өлүк таштайчу жер бар эле. Мал койлордун айыл чарба жаныбарларды өлгөндөрүн таштай турган. Ошол жер жабылып калды. Ошону ачтырып, уюштуруп берсеңиз, неме Карадария айылы 26 километр. Биз 26 бир яманы ачтырыштыр ылдый деген бизге 10 километрден ылдый турат. Эшигин алдындагы нерсени көм койбогон элибиз, эми мен элди жаман дебеймин. Ошону көм койбогон ар жерге таштап атат. Жылгаларда жатат өлүктөр, иттин өлүгү, мышыктын өлүгү, койлордун, малдардын өлүктөрү жатып атат. Ошону Яма Беккерди бүтүрүп берсеңиздер, ошо программага киргизип берсеңиздер, эң жакшы болот эле. Анан Рахмат ата, сиздин сурооңузду уктук. Азыр эми кийинкилерге дагы биз болсо чогулушту мына бирде бүтүрөлүк. Ошол себептен азыр мына жарым саат калды, башкалардан баары тең жазылышты да. Мен сиздин сурооңузду баары тең уктум бияктанчы. Мына бул ата чынында суроону жакшы неме кылып атат да, берип атат да. Себеп дегенде мына библиотека деген бул аябай чоң керектүү нерсе негизи элечи. Мен ошол жактан библиотекаларга, мен ушундай маданий иштерге жакшы көңүл бурам. Себеп дегенде мына азыр өзүңүздөр көрөсүздөр бияктан тиги неме да, библиотека боюнча жанагындай больницада жаткандарга ошолорго китеп алып барып берип, соткадан кичине эметпей китептерди окугула деп мына ошол программага киргизген болчумун да. Туурабы ким Өмүрбек? Каякта жүрөт больница немеси? Ал сыртка чыгып кетсе элек жана маселе менен, Мына ошолорго анан жана парктарга ошол жактан айтып атам, библиотеканы болсо алып жата бербей, ошо выездной кылгыла депчи, ошо парктарга барып ошол жактан элдерди окутуп, буюрса ошо жакында да ким ошо конкурс уюштуралык деп атабыз жана китеп окуу боюнча. Ким кандай китеп окуду ошол жактан барып суроолорун берип, ошолорго өзүнчө приздар кылабыз депчи. Буюрса ошол боюнча ишти жүргүзүп атабыз. Бияка ошо библиотека менен жана клуб деп атпайбы? Жана мен сага бердим го тапшырманы. Ошол жактан немени клуб салып атканда ошо библиотекасында тех задания киргизе кеткеле да. Библиотекада керек да негизичи. Жана больницаны болсо, жана эски больницанын паркка деп атпайбы? Ошону Дамир Садырбекович
айыл өкмөттөрүбүз баардыгын карап чыккылачы кандай немеси болот экен депчи. Анан бул мусорный свалка жок деп атасыңар, анан яма бейкераны каякта орнотуп атасыңар? Ал яма бейкери болсо мусорный свалканын полигонун ичинде болуш керек эле да. Бул жерден 8 километр бир жака яма беккара курганбыз. Жерди районный комиссия трансформация кылып берген. Ал иштеп атабы? Ооба, иштеп атат. Яма беккара куруп ошо жерге таштап койдук. Иштеп атабы? Ооба, иштеп атат. Ал жерге ушул Кара Дарыяныкы эле же башка жерлерден баардыгы келип атабы? Ошо Кара Дарыя боюнча полный ошо келет. А Кара Дарыя болгону менен башка айылдарга жакын айылдарга колдоно берле да. Бир жерди комиссия кабыл албай койду. Талапка жооп бербейт. Иштеп ататпы? Ал иштеп атат, аякта яма беккара иштеп атат. Эмне иштеп атат? Бул алыс болду атат. Берге дагы бирөөнү Чөйм ал яма бейкерин баардыгын жердин баардыгын уюштуруп койгон. Именно ошо яма бейкер жетет. Бир яма бейкер болсо баланча километрге чейин жетет деген нормасы бар өзүнүнкүчү. Ошого баланча санга кишинин санына каралган да. Анын өзүнүн нормасы бар. Түшүндүм. Аны ошо жака давай. Ошол жана яма бейкерин жакшылап иштеткиле. Ошол жактын баардыгы жанагындай мышыктын өлүгү, иттин өлүктөрүнүн баардыгы ошол жака өртөнүп турсун да. Ошону карагыла. Анан тегерек баштарга дагы ким Дамир Садырбекович, ошол бул сиздин компетенцияңызга кирет. Ошо тегерек баштан баарына тең, ошо жакыныраак жерлерге баарына тең, ошо яма бейкерин ошол жакта колдонсун да. Албай кечке тура бербей ошол жактан колдонгондой болсун да. Себептен дегенде бул яма бейкер да аябай чоң проект метет, тияктан камсыздайт. Муну жасаш да аябай оор, санитар норманын баардыгын алып келиш аябай оор да, негизи мен билишимче. Ошол себептен ушуну туура пайдалангандай болду. Кийинки суроо өтүлгөн да. Арыз айтпайм, бу жактан эшиктин алдында арыз кабыл алганга бар. Эми башкаларды да сыйлайлык да негизи. Таза сууну карап чыккыла азыр. Азыр мына чогулуш бүткөндөн кийин карап чыккыла ошо боюнча. Урматтуу жыйын катышуучулары, саат 1-де чогулуштубузду бүтүрөлүк. Азыр болсо ошол жана бияктан бүт формалар бар тең даяр, арыздардыкычы. Ким Бекболот даярбы? Формалар бар тең даяр, арыздардыкын. Мына эшиктин алдына чыгып алып, ошол жактан арызыңар бар тең десең, бул арызыңар бар тең каралат. Айтып аткан сөзүңөр да бар эле каралат, арыздар бар тең каралат да. Ошол себептен мына өзүңөр да саатыңарга карап турган ушул бирге расчет алсаңар негизи. Айтыңыз. Саламатсыңарбы Кара Дарыянын тургундары? Куш келипсиз биздин айылга. Ушул мен да Кара Дарыя айылынын тургуну Ашыралиева Гүлмира болом. Ушул Кайрагач айылында жаңы дөшкө адырга айылдар курулган. Ошол айылдарга свет, суу, көчө жолдоруну чечип берсеңер бизге жакшы болот эле. Жолдорубузду карьер кылып алып бүткөн, шагал, топурак, ойгур туңку. Мен өкмөткө айта берип, зона кыла берип, өкмөт мени жакшы тааныйт. Зам дагы тааныйт, укам дагы тааныйт мени. Бирок сурооңуз свет, жол, көчө, көчө, жол. Хорошо, болду сурооңуз? Ооба. Давай азыр угалык маселесин. Эмне болду тияктан тиги айыл өкмөт? Бул эжен жаңы конуш, мына 2-6 айлыкта карап, акча бөлөбүз, ошондо жолун кылып беребиз. Ошондо свети да болот, жолу да болот, суу. Свет коюлуп, столбулар коюлган. Жолу гана калды бияк. Жол калды? Эмнеге свет маселесин көтөрүп атат, суу маселесин көтөрүп атат? Суусуну дагы чогуу эме кылып чыгарып берсеңер, баардыгы бир комплект болуп бүтүп калат эле. Эми ирети менен кетти ал Сиз жаңы курулган суунун боюндабыз, өзүңөр билесиңер. Бул жагын эле тартип чыгып кетсе болот да. Жаңы курулган таза суу ачылды, чыкты. Кудайга шүгүр, пайдаланып атабыз. Ошону эле ошо адырга дагы тартип чыгып кеткени шарт түзүп берсеңер, өзүбүз эл дагы колдойбуз, карап турбайбыз. Хорошо, карап чыккыла, 6 айдын жыйынтыгы менен. Бу окшогон көчөдөн 300дан ашык көчө бар. Ирети менен кетти абыз, быйыл бүтөбүз Кудай кааласа дагы. Хорошо. Кийинки суроо өтөлүк. Саламатсыңарбы? Мени урукчан кызым бар. Мен Наралиева Сахибамын. Бизге реабилитационный центр курса болобу? Же Сузак районуга же ушу өзүбүз айылыбызга. 16 жашка чыгып уже биз көтөрүп абарышка кыйналабыз. Кочкарасага. Реабилитацион центр эмне болду эле, ким Өбүрбек кайсы жерлерге салынып атат? Сиздин сурооңуз бүттүбү? Анан бизге бир невропатолог кесе болуп иштегени биз айылга ооруп калса. Болду, 2 сурооңуз болду. Мындай да, азыр болсо мына өзүңүздөр билесиңер, мед кызматкерлеринин баарына тең 1 апрелден баштап эмгек маянасы көтөрүлдү.
Мурун болсо тиги жетпей кыйналып атты элек, азыр болсо майыналар көтөрүлгөндөн кийин азыр кызматкерлер келе баштады. Туурабы? Туура. Азыр мына бул невропатолог да келет, башка толук кызматкерлер баардыгы келе баштайт да. Азыр жана ошо реабилитацион жөнүндө айтып берсин центр боюнча. Саламатсыздар дагы жолу. Реабилитацион центр боюнча бизде шаарда 2 центрибиз бар. Кочкор Атада, Базар Коргоодо дагы реабилитацион центрлерибиз бар. Ошо балабыз чоңоюп калган көтөрүп барыш оор болот дейт, э? Ушул Сузакка карасаар болобу дейт. Азыркы күндө алыскы райондордон бири болуп Токтогулда гана салынып атат. Башка реабилитацион центрлерибиз жок. Ошонун келечекте сунуш нуккала, негизи эле себептен инвалидтер болуп атканда 16 жашка чейин көтөрүп жарыш оор эле болот да, негизи. Ошону болсо кийинки немеге сунуштарга киргизип, этап менен болуп атабызбы, ошону карап көрөлү, хорошо? Жарайт. Кийинки суроо. Assalamu alaikum çoğlar. Ben Hamid Avstar, Usta Aytırba Kooperatının төрағасы болом. Birinci 2-3 маселем бар. Tez aytkandan hareket kılayın. Bunu birinci meselemiz biz özümüz kalktı konuşta Kararas ayında yaşayan Nişanov köşesinde tüpük bolup kalgan atak özü gen planda var. Hazır жаңы salınıp atkan çoğ jolga bizge dost bolup oturat. Aябай alыс жол айланып келип кайра чыгабыз, садыкка чыгабыз. Мен артымда азыр 20-25 адам турат үй бүлөбүздө. Hazır ушул залда турушат. Кийинки маселеңизди айтып берсиңиз. Бул маселени айыл өкмөткө көп кайрылдык. Сизге лично өзүңүзгө бардык, Сыдык Назаровго бардык, прокуратура болдук, чечилбей келет. Азырга чейин. Азыр ошонун жоон кантет айыл баштан сураса, айыл кайсын эмне маселе? Жолбу? Жол. Жок, жолдон экинчи маселеңизди айтып берсиңиз. Жолго акча кетпейт. Бизге уруксат берсе өзү азыр болду. Экинчи маселе. Жакшы. Экинчи маселе мына суга суу боюнча бизге эл менен суга суудан келген СПАнын кызматкерлеринин жазылган келишимдерин тууралуу бланкалары 24-жыл, 25-26 жылга бланкалардын баарын азыр жаныма ала келдим. Прокуратуранын кызматкерлерине өз протокол тапшырмасын берип, ошо келишимдин бланкаларыны түзүлгөн. Үчүнчү маселеңизди көтөрүңүз. Үчүнчү маселеси бул кум сай шагалды сайдан кайдан алабыз? Биз дагы ишкана чоң акчабыз бар, каражаттарыбыз бар, кум шагал табышы, завод, фабрика курабыз десек, сырып алганга мүмкүнчүлүк жок. Азыр водительдер баарын кол бутун кайрып, помга апарып тыгып, штрафтар салып, тем более экологиядан өтө чоң скандал болуп атат. Баруудан сурооңуз. Болду. Келечекте кантебиз ошо үчүн жооп берсеңиз. Рахмат чоң. Жол боюнча эмне болот? Эмне маселеси? Тиги чоң жолго эмне доступ жок болуп айланып атабыз дейт да. Урматтуу Кыдырмаевич, бул ички жолго кирет. Бул жолду жанагы 1-2 инсан кашаралаган. Жанагы эскертүүлөр бердик. Такыр ачпай атат, укук бузууларга өткөзүп бергенбиз азыр. Кайсы кимге өткөзүп бердиң эле? Соттон катышууларга? Министрлерге өткөзүп бердик. Милиция эмне болду эле? Проводы. Бул боюнча бизде маалымат электрондук журналга катылган. Кыдырмаевич, азыр ушул иш-чаралар жүрүп атат. Кам чечилет, мына жарандар келип тур да. Ошо боюнча мага келген жарандар маселеси жыйынтыгын билдиребиз, жарандарга билдиребиз. Прям азыр эле мындан сегодня өздөрүнө жеке билдирип. Давай, мага эртеңке чейин жоон айтасыңар. Жарайт, түшүндүм. Ошо боюнча жолдун доступун ачкандай болду да. Ошо доступ ачылабы ошондо? Иә, айыл өкмөт. Ошолор кашар границасын алса, аграриялар жол ачылып кеңейет, таардар жол бир машина зорго атат. Так, суга суу боюнча. Суга суу боюнча бизде азыр Жалал-Абад башкы суу чарба башкармалыгынын карамагында Кара-Дария каналы турат 34 километр. Анын ичинде быйыл 270 токтом негизинде 155 километр ички чарбалык арык каналдарын баланска алдык. СПАнын келишимдери боюнча бизден эмеси жок. Качан суу пайда болот бияка? Суу качан келет? Сугат берилип атат азыркы учурда. Жок болуп атпайбы сугат маселеси? Сугат маселеси сентябрдын, былтыр сентябрдын күздө 17-те токтогон, быйыл 16-та кече келди суу. Биз күздүк budaydı, arpanı ektik. Alar o asman membe boltat. Bunlar keçe geldi susu. Al bir mesele. Grafik boyunca kaçanlı? Grafik bakasın. Ya bunu... Ya, grafik kaçanlı kim? Grafikti biz erteye жаздан эле берет. Азыр şu жерде мына
кызматкерлерибиз дагы отурат, айтып берет. Кана кызматкерлери. Karadaryan turgunları, su boyunca içki şarabakanalar var tartılgan 155 kilometre öttü bir yılda. 100% tartılıp bitti. Elin aşağı yolunun ikisine çağılatan yeri çapay yürüp, keçe ekskvatörde beton kanatörlü özü ekskvatörüne kazı verdi. Al yeri özü aşağı yolunun çağılatan 30-40 metre yeri. Kum basıp kalıyor. Amire böyle şapay ananın bizge dokuyordu. Keçe ekskvatöründen bak çağ verdi. Istedin milletler bile, şu aşağıda jok ele, istedin sarsarıylık bile. Hem kayra ekskvatöründen ötküş kıyın alacak gelsin. Kum tolup kalıyor. Bir soğurat kum tolup kalıyor kayra. Bu kanlar özü kişinin kıymıldasa da kıymıldamaydı, değil mi? O kişinin özünün hatası 95'e çıkan hatası özü çağıp soğardı, kalgan yaşlar çıkmaydı hatalı жерге. Mında kim su başkarmalığı? Sizler ошол айтпайм бе? Тияктан көп кишилер бар, алып туруп эле, мына өздөрүнүн милдеттерин билбей эле, тияктан силердин милдетиңер аралашып калат да. Ошол себептен силер баарына түшүндүрүш керек жүрүшкүлө. Мына боо жерге чейин бир жасайбыз, бияктан силердики деп. Түшүнөрүңбү? Силер ошону айтпай калатасыңар да, ошол себептен баардыгын силердин күтүп атат да. Силер конкретно иштердин артынан түшүндүрөлү. Мына боо иштин артынан бизге тиешелүү, бияк болсо өзүңөрдүкү деп. Бияктан кечээ башка бир чогулуштан өттүм, ушинтип суроо берди эле. Айтсак айтат, эми коросунун чейин ошол жакта ачып коюшту, ошону бизден талап кылып атат дейт да. Ошол себептен ар бирөөңөр мындай өзүңөрдүн тияктан жанагындай кайсы жер силерге тиешелүү экен ошол боюнча иштин баарын жүргүзгүлө, кайсы жерге жарандардын иштери тиешелүү экен ошол боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө. Так, шагыл боюнча дейт. Эмне болот шагыл боюнча пайдасын? Эмне болот шагыл деп? Шагыл боюнча бизде Карадария аймагына карьер жок. Элдер түшүп шагыл алып тиричилик эме болуп башкандан аны токтотуп койгонбуз азыр. Жанагы Өзбекстандан өткөн 42 гектар жердин ошо 2 гектарын ошо жерде карьер кылса болот экен. Ошо жерде жана бизди баланска алып берсе. Урматтуу жаран бүгүнкү жыйын катышуучулары, жана шагылды ар бирөөбүз эле адепсиз жана мыйзамсыз казып аткан кесепетинен жанагындай бир топ айылдарыбыз алып кеткенге, сууну алып кеткенин коркунучу турат. Ошол себептен мына өзүңүздөр билесиңер, тияктан биз болсо рейдтин баарын уюштурдук элек. Күн түнү менен кармап элек турабы? Күн түнү менен кармап ошол жактан милицияларга баарын эле түнү менен барып казып кеткен жан талашат да. Аяктан болсо мына госэкологияга барасыңар да, госгеологияга барасыңар да, ошол жактан проект чийдирип алып, мыйзам чегинде кассаңар болот. Биздики ошо мыйзамга келгенде эле проект болгондо эле баарыбыз эле качабыз эле. Ошол жактан баягы урдаганга кыймыз да биз. Мына биздин жана көлдө биздин президентибиз күндө салат да, ошол жакта маалыматтын баарын салып атат тияктан. Мына көлдүн ичинде жана сеткалардын баарын жана неме деп коет деген, синтетический сетка деп коет, балык кармаган боюнча. Ошол боюнча күндө карма иш чараны баарын жүргүзүп кармап атса дагы, кечээ мурданы кайра бир жарандар кирип ошол жактан кайра жаңы сетка салып атышат да. Биз ушундай оңой жолго ачканга оңой кыйын экенбиз да. Жанагындай проект менен мыйзам чегинде иш алып барганда баарыбыз эле качабыз эле да, баягы урдап кеткенге бизге ушунча кыйын экенбиз. Ошол себептен давайте мына баарыбыз ошо мыйзам талаасына келелик. Баарыбыз ошо мыйзам иретинде иштейлик. Мыйзам иретинде проектиңизди алып алып казы берсеңиз, ошол жактан канча уруксат берсе, ошол боюнча казы ишти жүргүзө берели. Анан жанагындай мыйзамсыз казат дегенге биз бөгөт коебуз. Аны биз өзүбүз мына рейдтин баарын дагы эле уюштурабыз, ошол боюнча бербейбиз. Мыйзам иретинде проект менен алыла. Кийинки суроо өтөлүк. Урматтуу Карадария жамааты, саламатсызбы? Текебаев Тилекбай. Сизге кайрылуумдун себеби биздин ошо жаңы конуш мына Орус мазарынын өйдөсүнө чектерде 2012-жылы чыкканбыз. Сталба зым жок, чайниктери жок чыкканбыз. Сталбага жардам берип, өкмөткө жардам берип коюлду. Ал сталбалар жамгыр жагына кулап атат. Коопсуздук жаратат. Андан келсек, бизге дагы беркине зым менен отурабыз деген. Алимизм жок багы чоңдон. Ошондо карап берсеңер. Анан биздин жаңы курулган больницага ночко бизге врач керек. Кайсы маалда балабыз ооруйт, өзүбүз ооруйт барсак, бизди биринчи помощьам көрсөтпөйт. Ошону бизден ушуну кайрылабыз биз. Анан мусор бою айтсак, мусорду эч ким өрттөгөн адам жок.
Биздин өйдөбүздө учуп мусорлар биз жака өтөт. Мал ал жейт анычы. Ошону да бир карап, бир адамды коюп ошол жерге өрттөп, тазалаганга бизге жардам бергиле. Ошо суранычыбыз. Хорошо. Немелер боюнча рес. Рес. Аты жөнүм Алишерова Гүлжамал. Рес канаки? Я, рестин кызматкери канаки? Бул боюнча айыл өкмөт тарабынан орнотулган электр маанчалар биздин баланска өткөзүп берсе, биз обслуживанияны кылабыз. Тиги эмне себептен бул ким көзөмөлдөйт жана эмес сапатын? Эмне себептен кайра кулап түшүп калат да? Сапаты боюнча булар тендер менен орнотот. Ошо тендерден орнотулган фирма. Ошо тендерди ким, Госнадзор ким жүргүзөт жактан? Неме надзорду ким жүргүзөт? Көзөмөлдү. Бул мурун коюлуп калган экен, 1-2 столбак кышайып калыптыр. Азыр тендерге берип атабыз. Берип опорлорду койдурдук. Электриктер өздөрү карап, өздөрү коюп атышат. Жок, буну тендерден койдуңар, силер көзөмөл жүргүш керек да, ким жүргүш керек ошону? Эч ким чыккан жок аяка. Тилек. Анан ал болсо тиги кайра салып койсо, кулап калса, кайра силер акчаңарды кетире бересиңерби? Бетон опора, бул электриктер өздөрү метрин өлчөп, өздөрү коюп берип атышат. Жок. Силер тендер чыгардыңар. Анан ошону койгондо ошо жумушту ким кабыл алат? Ошол жерден айыл башчылары кабыл алат. Айыл башчылар? Айыл башчылар ошол немеби? Тиги укуктуу, ошо компетентный ошону кабыл алганга демеси даражасы жетеби? Реске кайрылабыз, биз талаптары кандай коюп көрсөтүп берет, метрлерин көрсөтүп берет. Анан опораны алып келип коюп беришет. Жок, жана немени столбалардын баарын тең бир канча, бир 5 метр ылды, 6 метр ошону ылдыга киргиш керек эле. 18 метрлик столбалар турабы? 18 метрлик столбалар болгондон ошону канча 4-5 метр ылды киргизеби жерге? Анан киргизгенден аякта трамбовкасы болот да, туурабы? Норма боюнча баланчанчы неме менен күч менен ушактан трамбов этиш керек деп. Анан ошолорду ким көзөмөл кылды деп сурап атам мен. Буну азыр биз койдуруп атканды рестер өздөрү эле коюп атат. Өздөрү көзөм буга мындан мурункуну билбейт экен. Жок, эмне себептен кулап калып атат? Мен ошону түшүнбөй атам. Буга чейин мурда ал жер ак топурак болгон, анан буга чейин ошо тендерден мурдагы айыл өкмөт сатып алып койдурткан. Бирок рес тарабынан ал жерде биздин персоналдар келип койгон эмес. Азыркы учурда айыл өкмөт менен биргеликте азыр коюп атабыз бирге. Азыркы учурда, мурунку учурда качан болду эле, качан салып койду эле светти? Кайсы жылы койгон сизге? 2012-жылыбы? Бизде жылгадан суу түшөт, ал жылга столбан түгүн жеп атат. Азыр мына кошунам айтканда 3 үйдү жеп атат деди го. Ал менин чегимдин алдынан сел арка деп. Жок, качан койду эле бул немеси? Столбалар качан койду эле? 5-6 жыл болду коюлганына. Хорошо. Хорошо, түшүндүм. Немени бул болсо кийинкисин болсо коюп атканда баарын тең жана технадзор болобу, ошол жактан ким көзөмөлдүн баарын тең көзөмөлгө алыла да. Ошол жактан жана келишимге жазып атканда ким көзөмөл кылат, ошонун баарын тең карап чыккыла. Жана нормалар менен коюлгандай болсун да. Так, жаңы больница боюнча жана дежурный врач деп жана айтпадыкпы силерге, түшүндүрбөдүкпү? Эми буюрса ошону карап чыгат, жана андай тиги сезонный болсо жана чайындар чабып атат дейт, сезондор болобу же түнкүсүн карап чыкканга болосуңар да. Мусор боюнча да айтылды. Аны болсо жана немесин нормасын баарын тең карап чыккыла. Жаңы мусор болсо аныкы ошо ким? Айыл өкмөт. Жаңы мусордун жана немелери, заборлору 4 метрден бий ушундай нормасы болуш керек да. Шамал канчалык болсо ошого жараша болуш керек эле. Норма если мен если я не ошибаюсь да. Ошо нормасына ылайык салсаңар ошол жактан неме кыл. Анан өрттөгөнгө болбойт. Өрттөгөнгө болбойт мусорду. Мусорду өрттөсө, мына экологический надзорлор бар. Барбы? Каякта ким? Дурусбек. Штраф саласыңар да, туурабы? Ия. Ошол себептен рекультивациясын карагыла да. Хорошо, кийинки суроо өтөлүк. Саламатсыздарбы, урматтуу ушул жыйындын катышуучулары? Тилек мырза, сизге кайрылуумдун себеби Карадария айылыны Нышанов Батыр көчөсүндө жашайм. Ошо көчөнүн баш жагы топик. Ошону ачып беришиңизди суранамын. Экинчи суроом, былтыркы жылы 2005-жылы Госрегистрден кызматкерлери келип, мына жерден ушу жол чыгыш керек деп, бардыгын тактап, растап, мына айыл өкмөткө ачып бергиле деп кеткен. Мына айыл өкмөтүбүз ушу мына 2006-жыл болуп атат. Дагы деле ошол жерди ачып берген жок да. Эмне себептер менен ошо Госрегистрден келген адамдар көрсөтүп берген жерди дагы бизге ачып бербей атат.
Айыл өкмөт жооп берчи. Бул жанагы аксакал айткан жолду айтасызбы? Ошо жолду айтып Ошо атам да. жолду азыр жанагы Жана эки жанагысын айтканбы? Эки жанагы ошо кашар алган жанагы. Немеде убакытча орундарга эреңге өткөзбөгөн экенбиз. Эми мындай кылалычы, биз суроону уламынан кайтып Ошо жерди былтыр 2005-жылы Госрегистрден келип көрсөтүп берген да, мындан бияга ачылыш керек деп. Мына милициянын иштери жүргүзүп атпайды. Азыр ошол жактан бербейт тапшырманы. Штраф салынган, салынып турага. Урматтуу тургундар, азыр мына 10 мүнөт калды. Башында ошо регламентти бекиткен ар бир суроо боюнча 2 мүнөттөн дегенбиз. Азыр мына бирде чогулушубузду токтотойлук. Калгандары ошо 10 мүнөт ичинде суроо берип алыңыздар. Ким жетишпей калса, мына сыртта ар бир мекеменин кабылдамалары бар, арыздарыңар менен ошол жерге кайрылсаңыздар болот. Кийин сурооңузду айтыңыз. Биринчи микрофон. Урматтуу ушул жыйындын катышуучулары, урматтуу Жалал Абад областынын ыйгарымдуу курман өкүлү, биздин маселебиз сугат маселеси. Өзүм фамилиям Закиров Исраил, айыл комитети. Биздин сугат жерибиздин 100 гектар жерине азырга чейин тартылган арыгы дагы казылган жок. Былтыры 4 жыл болгон казылганыга. 3 жылдан бери толу бүттү ал. Быйыл казып бергиле десек, эртең мына деп кечет экскаваторун алып келип, казмыш болуп экскаватор да кетти. Азыр 100 гектар жер суу менен маселеси жок. Турат элдер бардык. 10 күндөн кийин бул неме өтөт биздин сезонубуз. Кийинге кеч калат. Экинчи маселем, биздин Абдыкаев мектебинде площадты ажыраткан 5 жыл мурда мини футболго площадтын ажыратып даяр жери. Ошого жардам бериңиз бюджеттен. Айыл өкмөт жардам берсе, силер ошол жерге бюджеттен жакшы мини футбол балдарга. Кийинки сурооңуз. Үчүнчү суроом, ушул баардык эле немелерди айтып атат, удобрение кымбат деп. Манабу антимонополия бул карабайт. Азыр бай жалган айтып атат, 65 сом, 70 сом болуп атат. Күрүчүбүз 65 сом. Элдер ошо менен тиричилик кылат. Ошого ыйгарымдуу укук Ош областы Жалал Абад Баткен болуп бир завод курса болбойбу бизге ушул? Азыр триллионго өтүп атат биздин бюджетибиз Кыргызстан бойдон. Ошого бир жакшы неме завод курса, удобрение чыгара турган. Өзбекстанда 3 завод бар. Бизге бир кандай бир завод кура албайбы ушуга? Ошо менен. Болду сурооңуз. Бул жана сугат жерде экскаватор менен казылып кетет деп. Эмне себептен мындай болот? Эмне кыянаттык кылып атасыздар? Казган жериңер кайра жабылып калат да. Эмне 4 жылдан бери эмне иш кылып атасыздар? Жана Бул айтылган жерге кече экскаватор алып барганбыз. Бизге өзү быйыл өттү Чыкшабал каналда. Анан бул жерде мазабар болуп дайрадан өзү ичет. Бесоздун жерлер көп, 5-6 адам үлүшү бар экен. Экскаватор алып барсак, ошол жерде балдар чаптырбай койду, чаптырган жер эмес бул жер. Андан көрө бизге сайдан погрузчик менен жардам берди. Кума жалган айтпа. Угуп турсаңыз, мына балдар бар жерде турат. Анан Муктар талай көрдүңөр сиз. Мана алып барганбыз, балдар айтты. Ал жерде экскаватор менен чаппай эле сайдан чыккан жерине погрузчик менен жардам бергин деди. Анан биз жерде дренаж бар экен, дренаждын көзүн ачып бериңер деп ошол жерде дренаж 70-80 метр дренаж казып бердик. Экскаватор 100 метр, анан кайра экскаватор алып келдик, эртең погрузчик менен ошо сайдан чыгарып беребиз дедик. Мына балдар бар, өзүңүз барган жоксуз ал жерге. Балдар барды. Анан 100 гектар деген жер, 100 гектар жок, жерде бир 20-30 гектар жер бар экен, иче турган. Неме ким суу башкармасы азыр бул чогулуштан кийин барып ушул аксакал менен чогуу барып карап келчү, эмне маселе экен ошо менен. Анан удобрение боюнча азыр жүрүп атат. Сиз айткан боюнча мына Баткен, Ош область боюнча ошол жактан удобрение заводдор салынып атат да. Ошо удобрение боюнча да ошо жакшы иштер жүрүп атат. Буюрса жакында ошо кабарланат да. Анан футбольный поле боюнча айта кетсек, бияктан өзүңүздөр билесиздер, мына Ош областына биздин урматтуу президентибиз барганда, ошондо баардыгы айттылы, ар бир жерде футбол аянтчалары болот деп. Ошол себептен болсо мына бизден ошо Кара Дарыядан 3 жерге салынат экен. Бул Чаңгыр Ташка, Арал айылына жана Караевта номер 18 школ мектептин ортосуна ошол жака салынып атабы. Мына 3 жерде футбольный поле болот экен. Кийинки суроого өтөлүк.
Ассаламу алейкум. Бийлик өкүлдөрү кош келипсиздер. Аты жөнүм Жусупов Эмирбек Касымжанович, Карадария айылынын тургуну болом. Менин 3 багыттагы суроом. Биринчиси бул электр энергиясы боюнча. Жалал Абад шаарында Тайгарайев айылдык башкармалыгында агрологистикалык борбор иштетем. Менин тарифим менен бетон чыгарган бетон завод, цемент завод, кирпич заводдордун баардыгынын тарифи бирдей. Менин тарифим аларга салыштырмалуу. Алар электр энергиянын баасы көтөрүлгөндө инфляциянын эсебинен өзүнүн продукциясын көтөрө берет. Мен көтөрөйүн десем карапайым элге кыйын болот. Менде музаткыч кампа болгондугу үчүн. Ушул тариф боюнча биринчи карап бериңиз. Бул бир. Экинчи билим берүү боюнча. Мен акимге кайрылат элем. Урматтуу аким, сиз өз көзөмөлүңүзгө алып, район боюнча бардык мектептердин 11-класстын ортого даярдай турган мугалимдерин конкурстук негизде, тесттик негизде эгерде сиз мугалимдерди ала турган болсоңуз, райондубуздун орточо орто баллы жогорку даражага өтө турган болсо, мен сизге ишендирип жаш ишкер катары айта алам. Кудай буйрса бизден алтын сертификат чыга турган болсо, район боюнча ишкерлер биригип туруп 250 000 сомго чейин приз, мугалимине дагы приз, мектебине дагы приз, мектеп директоруна дагы приз уюштуруп бергенге аракет кылабыз. Бул бир. Эң акыркысы, бизде мамлекеттик кызматтардын документ бүтүрүү мүмкүнчүлүгү айтайын дедим. Биз айылдын колдоосу менен, элдин жардамы менен айылыбызга акча чогултуп скорый машинаны алдык. Бирок ошол скорый машинанын документин бүтүрүү үчүн Бишкекте, таможняда, мамлекеттик кызматка мамлекеттин өзүнө өткөрүп бериш үчүн деле бир жумалап кыйналдык. Ушуну мен урматтуу президенттин өкүлү сизден суранам. Кандайдыр бир инвесторду демөөрчү мамлекет үчүн пайдасы тие турган нерсени алып келип атканда таможнядан өзүнөн эле бүтүрүп койсо да. Аюгрантка бар, Аюгранттан железнодорожныйга бар, Бишкектин ичинде пробканы сиз да билесиз. Бишкек шаарынын өзүндө 5-6 больницага скорый жетпейт да. Биз аны 3 күндө, бул жака келгенден кийин Ошко бар, ага бар, буга бар, мындай жатканда маселе көп. Хорошо, сизди уктум. Бул аябай жакшы маселе көтөрүлдү. Электр энергия боюнча бул эми өзүңүздөр билесиңер, коммерческий, некоммерческий деп бөлүнүп турабы? Каякта рейс каякта экен? Турабы? Коммерческий, некоммерческий деле. Анан бул болсо немеге населенияга өзүнчө ба, коммерческийде өзүнчө ба турабы? Анан бияктан болсо ар бир тармакка деп андай каралбаса керек, же каралды эле? Жок, ошо сиз айткан бытовой менен коммерческий болуп бөлүнөт да. Бирок бул жигит сунушту туура айтып атат. Негизи силер ошол жактан баарын бул сунуштун баарын айтып туруп министерствого жеткизсеңер, же бияктан бул немеге акимге айтсаңар, кайрылсаңар, акимдин аркасы менен мен чыгып туруп ошол жака сунуш берсек болот да. Себеп дегенде биз мына өзүбүз биздин президентибиз жеке ишкерлерди колдойбуз деп биретине туруп атат. Анан бул болсо кайра жанагындай конкуренцияга чыдай албай атам деп атпайбы? Анан жана билим берүү боюнча айта кетейин. Бияктан болсо мына жеке өзүмдүн инициатива менен каякта жүрөт жана ким жигит. Мына өзүмдүн жеке инициатива менен Кубок губернатора деп олимпиада өткөздүм. Мугалимдер окуучулардын арасынан. Ошондой Жалал Абад областынан окуучу жактан өткөзүлүп элек, бир ошол жактан да бир демөөрчү бир байкебиз чыгып, алда ошондо колдоп берем деп чыгып, ошол жакта мына биздин балдарыбыздын баардыгын окуп, ошол жактан олимпиада өткөздүк. Жакшы болду да, ошо бул областтын арасында биринчи жолу өткөздүк. Мындай башка областтарда да болгон эмес. Чынында бияктан болсо именно ошол жакта менен отуруп ошону ойлоп чыгарып, ушундай өткөзүлүп элек да. Ошону көргөндөн кийин дагы азыр Кубок губернатора да среди учителей өткөзүлүп атабыз да, мугалимдердин арасынан. Буюрса мына сентябрь айынан баштап уже жобосу баарын бекитилди. Караңки ким? Облано. Жобосу бүттү. Буюрса сентябрь, октябрда ошондой да Кубок губернатора мугалимдердин арасында болот да. Аяктан да ошо миллион окуучулардын арасында да ошо миллион 50 000 сом болгон. Ошонун арасынан болсо уткан биринчи орундар ошо Артектен лагерди билесизби? Ошол жака барып кетти да, жолдон бекер алып кетти. Ошол жакта барып ошол жактан көп нерсени көрүп, үйрөнгөн. Азыр мына буюрса Кубок губернатору жана мугалимдерди өткөзүп атабыз. Сиз дагы ошого келсеңиз, кандай сунуш болсо, ошол боюнча да мен кабыл алганга сизди даярмын. Ошондон дагы кандай бир сунуштарыңызды айтсаңыз, ошол боюнча мына ким Шайырбек деп Арлано, ошол боюнча чогуу боюнча карап чыгабыз. Бул аябай жакшы нерсе, себеп дегенде мына биз кайсы жерге барбасак, мына канча дейин чогулушка бардык. Мына бүгүн да чогулуш болуп атат. Чогулуш болуп аткандан ошо мин культура боюнча мына клуб боюнча 2 эле жолу суроо болду да. Анан билим боюнча мына сизден эле жаңы сунуш болуп атат да. Мен ошо айта кетерим эле, баарыбыз эле спорт комплексин бүт эле спорт таянчаны сурай беребиз да. Мага бизге спорт немеге боюнча жанагындай эле тиги бокс керек, анан бизге неме керек деп эле ушинтип айтып беребиз да. А билим жагынан болсо мына макал бар го кыргыздын.
билими бар миңди жыгат дейт, билеги күчтүү бирди жыгат дейт да. Ошол себептен мына мен тапшырмам менен ар бир мектепте кружок ачылган. Ар бир кружок ачылган. Ошол кружоктун кесепети боюнча жана олимпиадалар өтүп атат. Ошол себептен мына бияктан мектептерге да мен тапшырма айта кетем да. Дагы ошол кружокторду күчтөп биздин балдарыбыздын арасында мына 1 миллион 350 миң калкыбыз бар. Кантип ошонун арасынан бир 10 миңдей акылдуу балабыз чыкпасын. Ошол себептен мына билимге жакшы басым кылалык барыбыз. Биякта мына ким ректор Кыргызстан ректору. Мына берилечи микрофонду. Жагунун ректору. Ошол жана олимпиада өткөзүп аткандан кийин мен ушул ректорлорго да ыраазычылык айтып кетем жана Кантөрө ким эле Кантөрө Шарипович. Эл аралык жана эл аралык чоң университет. Ошол Каменский университет келип туруп ошол как раз мен күткөн маселем ошолор келип алып биринчи орындуктарга жана сертификат немеге олимпиаданан биринчи орындуктарга 100% жеңилдик кылышты, экинчи орунга 50% жеңилдик кылышты, үчүнчү орунга 30% жеңилдик кылышты да. Ошондой эле мына Жагуу болсо биринчи орундарга 50% жеңилдик кылышты да. Анан ушинтип мына баардыгын колдой беретине кылып. Ошол жактан бир Элдияр Хаус деген бир стоматолог бир болуп бар экен. Ал дагы ошонусун угуп алып туруп, мен дагы ошо биринчи орун баарында тем балдардын тиштерин дарылап бергенге, бекер дарылап бергенге даярмын деп. Ушундай аябай мында кол кабыштым баардыгын кылып атат. Мен ошолорго чын ыраазычылык айта кетет элем негизи эле. Анан азыр болсо ошо билимге, мына мен биякта келгенден бери ошо билимге атайын басым кылып атам. Себептен да мына Кытай Кыргызстан темир жолу иштеп атат. Аякка барсаңар мына Кытайдын жарандары иштеп атат да. Биздин жарандарыбыз бая эле тиги айдоочу, жүктөөчү жана кароолчу болуп жүрөт да. Себеп дегенде биздин мындай билимдүү адистерибиз жок болуп атат. Азыр мына Ланчжоу деген провинциясы бар экен, мына тиги ректор менен барып чогуу ошол жактан биз доогор менен келишим түздүк. Биздин азыр факультет ачып, 6 факультет ачып, 31 адистик ачтык. 31 адистиктин ичинде ошондой жана железный дорога боюнча бар, жана көп деген тармактымар бар да. Мына биздин бияктан жандарыбыз баардыгын кайдыгер болгон үчүн ошол жактан азыр 26 эле факультет, 26 эле адистик иштеп атат. Мына өзүбүздүн бияктан балдарыбызды ошол жака бергенге бербейбиз да. Ошол себептен болсо мына сиз да азыр ошол боюнча айта кетиңиз маалыматыңызды тиги кандай адистиктер боюнча деп. Тілек Кыдырмаевич, туура айтасыз. Чындыгында биздин окуучулар, бүтүрүүчүлөр көп эле четке кетем деп аракет кылат да. Азыр эми четке кетиштин кереги жок. Жалал Абадта окуп атып эле bir semestr, 2 semestr кааласаң Европага, кааласаң Кытайга, кааласаң Азияга, кааласаң Россияга барып окуп келип, кайра бул жерден бүтө берсеңер болот. Андан сырткары 2 дипломдуу программалар бар. Мисалы үчүн жакында Турция менен кол койдук. Медициналык университет менен. Биринчи, экинчи, үчүнчү курсту бул жерде окуйт. 4-5, 6 курстарды Стамбулдан барып бүтүп келет дагы. Стамбулдун да дипломун алат, Жалал Абадтын да дипломун алат. Ошондуктан ушул нерсени туура түшүнсөңүздөр, себеби балдар кызыгып баякка алыска кеткенге, чоң шаарга кеткенге кызыгып берет экен. Ушул жерде эле окуп кетчү болот. Андан Тілек Кыдырмаевич азыр айтып атпайбы? Кытай менен аябай биздин чоң программалар бар. Бир топ университеттер менен кол койгонбуз. Андан сырткары биздин университетте Конфуций институту иштейт. Мынакей быйыл 10 жыл болду. Ошол Конфуций институтунан Кытай тилини окуп, үйрөнүп алып туруп курстан. Анан өз кесиби менен барып ал жака магистратура окуса болот, жана башка окуса болот. Анан кыска мөөнөттүү 6 айлык, 1 айлык, 1 жылдык курстарга дагы барса болот Кытай тилин үйрөнүүгө. Ошол убакта алар Кытайдык ушунчалык жакшы, айына $500 стипендия төлөп берет. Общежитие бекер, интернет бекер, китеп бекер. Ошо жана бул жерде окуй берет дагы, HSK деп коет, 3-чү уровенди тапшырса, 3-чү уровенди өткөндөр Кытайдын Шанхайда болот, Шандунда болот, Пекинге, Лянчжоуга, Үрүмчүгө ушундай чоң шаарларга жүрөт дагы, ар бир айына $500 стипендия берип окутуп, кайра келип бул жерден окуусун уланта берет да. Мына ушундай мүмкүнчүлүктөрдү балдарыңыздарга айтып жеткизсеңиздер, ушул жерге тапшырып, өзүнүн жагууга тапшырып, андан кийин окуусун улантса болот деген ойду айткым келет. Мынакей Тілек Кыдырмаевич, сизге чоң рахмат, дайым колдоп келип атасыз. Дагы мындан дагы чоң программалар кетип атат. Мынакей азыр япон тилин ачтык, корей тилин ачтык, Кытай тили бар, немис тили бар, англис тили бар.
баланын өзүнүн кызыгуусуна кайсы тилди үйрөнөм десе, ошол тилди үйрөнүүгө шарт түзүлгөн. И ошондой эле кесиптик тил эле билип калбастан инженердик кесип алабы, же врачтык кесип алабы, ошол чет өлкөлөргө барып окуп келгенге мүмкүнчүлүк бар. Рахмат. Мына мен жана жогоруда айтып келетем го. Мамлекет мага эмне кылды, мен мамлекетке эмне кылдым деп. Мына буякта ата-энелер турасыңар. Барыңар артен ошо балдарыңарды окуу жайга тапшыртышыңар керек. Тапшыртып, мына жана азыр Кытай Кыргызстан темир жолунда азыр болсо 5 азыр да кеч эмес. Азыр адисти жана кесипкөй болсо 5 жылдан кийин буюрса ошактан жана азыркы жолдордо болсо, каякта да болсо дагы биздин балдарыбыз жана инженерден технический работник деп коет. Ошондой кызматка келип отуруп калышат. Мына азда немеден дарыгерлер жетишпейт деп атат элек. Ошактан атайын мына Жагун ректор менен чогуу биргеликте тияктан министрлер баардыгы сүйлөшүп атып 50 орун алдык элек. Бекер окутканга. Мына бекер 50 орунду ачып берсек, бар эле окуганга тапшырып туруп. Азыр ошол жерде 46 эле бала окуп атат, туурабы? Мына 4 бала жетпейт. Мына караңыздарчы, биз кандай аракеттин баарын кылып атсак, кайда кылып атасыздар да? Мына быйыл 100 место берип атат да. Бекер окутканга. Ошол себептен болсо давайте ар бирөөбүздөн ушундай неме кылалык, кайда кылалы. Мына бул иниме да чоң рахмат, сен ушундай чоң көйгөйдү көтөргөнүңөчү. Ошол себептен болсо давай ушундайлардын баарын мына биз силерге аракет жасап берип атабыз. Мен силерге иштеп берелик деп кылып атабыз деңизлер. Анан жана акыркы суроосу мамлекеттикке мында спонсор болуп деп скорый помощь алып келип берсек деп. Ушуну болсо ким Ернис Тилтаев. Ушул маселе көп каралып атат да негизичи. Ошо алып келип аткан кишинин баарын тетен ар кандай жанагындай таможенный сборлор болот, беркиндей дагы толтура сборлор болот, силердин да өзүңөр бир сборлор болот. Ошол себептен жана берип аткан жанагындай демөөрчүлөр ушундай иренжип калат экен да. Биздин ушундай алып келип берип атсак, анан ошо толтура кагазды баарын берип атат депчи. Ошону мына сиз сунушуңузду баарын уктуңуз да. Уккандан кийин өзүңүздүн жана жетекчиңизге да ошо жеткизгиле. Ошондо демөөрчүлөр берип аткан болсо, ошонун бир кандай жеңилдигин карап чыксын депчи. Ошону болсо давай жеткизип бергендей болуңуздар да. Анда эмесе бүгүнкү чогулушубуз согуна чыкты. Баарыңыздарга тең чоң рахмат. Бүгүнкү ошо айтылган маселенин баарын каралат, арызыңызды баарын угулат негизле. Келиңиз ата. Менин айтарым мына элдин атынан сизге, урматтуу губернатор, акимдер, жауапты жетекчилер, ар бир сунушту, ар бир арызды кайрылууну толук көңүл буруп, ордуна чечтиңер. Рахмат. Алла разы болсын. Меники акыркысы болсын. Бияк жаңы келгенде бизге асфальт кылып берген 200 метрде. Эсиңизде да киребичте. Ошол жерде машина өтө катуу жүрөт. 3-4 күн болуп 5-6 жашар баланы уруп кетейин деп машина төлөп кетейин деди. Ошол жерге бир коюп берсеңер полицейский жачы. Ошол эле суроо. Мындай да ата. Жана неме мурун ангектерди жамап бериле, түз жол кылып берчилер. Азыр эми дөңгөк кылып бериле деп атасыздар да. Туура. Анан ошол себептен жанагындай да мен жана айтып кетип атамбы? Ар бирөөбүз ошо жол эрежелерин сактасак, ар бирөөбүз ошол жактан мына жол белгилерин баарын турат, 40 деп турганды 40 менен айдасак, 60 деп турганды 60 менен айдасак, ошондо эч кандай немелер бузулбайт да. Биздин үйдөөлөрүбүз болобу, балабыз болобу, кызыбыз болобу, кимиз болсо ошо машинада баратканда, ошондо мына ата-энелер баарын отурасаңар, үйдөн чыгып баратканда айткыла да. Үйдүн немесин, жолдун эрежелерин бузбагыла. Ар бир жаранды, ар бир немени сактай билгендей бололук деп. Дуа кылалык. Амин. Калайык калк. Силердин атыңыздардан, өзүмдүн атымдан келген башчылардын баарына рахмат. Кудай Таала мекенибиз Кыргызстанды чөтөтак тоз тополоңдон Кудайым сактап, өнүккөн мамлекеттердин катарында кыл. Журт башчыбыз бардык башчылар үчүн ийгиликтүү, урматтуу кылгын, Кудайым өзүн колдогун. Бүгүнкү жыйындай бардык жерде болгон болсо, Кудай Таалам демек келечегибиз өтө жакшы экен. Силерге рахмат. Кудайым өзү колдосун. Мекенибиз Кыргызстаныбыз өнүгө берсин. Алла.